Күтөбүз. Азаматсыздар. Подключаемся, подключаемся. Сөз түрдө микрофондоруңуздарды өчүрүп койсоңуздар болот. Именно бүгүн эфир өтө пайдалуу болот. Өзгөчө ким Заткан Жусупованын командасына кошулам, же болбосо менин командама кошулам дегендерге, жүзүн көрсөтпөй WhatsApp аркылуу иштейм дегендерге, өзгөчө именно биздин командага кошулабыз дегендерге дагы сонун нерселерди айтам, потому что бизде азыр ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Андан сырткары дагы бул жакта биз именно сатуунун сырларын, сатуунун өзөгү эмнеде турат, ошол жөнүндө дагы сонун сөз кылабыз. Ошондуктан сиздер мага чатка жазсаңыздар болот. Эмне сатасыздар? Балким онлайнда, балким офлайнда эмнелерди сатасыздар? Балким онлайнда сиз товар сатасыз или реалдуу жашоодо соода саттык тармагында болобу, башка тармактарда болобу иш кыласыз. Чатка жазсаңыздар болот пока. А мен сиздерге именно азыр онлайнда кантип негизи эле онлайнда үйдө эле отуруп кантип балдарыбыз менен биз кошумча кирешелерди таап атабыз. Ал кандай жумуштар, эмне жумуштар, кураторлук жумуш, сатуу менеджерлик жумуш, роб деген ким, ошол жөнүндө бүгүн биз сөз кылабыз жана сиздердин баардык суроолоруңуздарга мен жооп берем. Андан сырткары разборлор болот. То есть сиздер суроолорду бересиздер. Эмне үчүн менде сатуу болбой атат, балким кандай бир ситуация болсо, ошого жараша мен ситуацияны разбор кылып туруп, андан кийин айтам, именно мону караш керек, тигини караш керек и так далее деп. Макулбу? Так. Кечиресиз Кундуз айым. Чат отключен, не можем написать туда. Да вы чё? Пожалуйста, Айзат, сделай чат доступным. Чатты включать этип койсуңбу? Организатор с организацией может общаться. Никто дейт. Так, эми иштедиби? Ооба, иштеди. Сонун. Караңыздар, мен бүгүн биринчи теманы айтып берем сиздерге сатууда. Онлайндагы сатуулар, алар кичине башкача сатуулар жана офлайндагы сатуулардын эң негизгиси эмнеден турат, ошол жөнүндө дагы бүгүн сөз кылабыз. Анда эмесе силер жаза бериңиздер. Иштеди дейт. Супер. Кеңиздер, каяктан чыгып атасыздар жана балким офлайнда дагы, онлайнда дагы сатуу тармагында иштейсиздер, же болбосо болгону үйдө отуруп, именно балдардын жанында отуруп кандайдыр бир кошумча онлайндагы киреше булактарын тапкыңыздар келет. Мисалы үчүн мен 5 жыл мурун онлайнда балдарым менен отуруп үйдөн 5000 сом тапсам дагы ыраазы болот элем деп келгем онлайнга. Бирок канчалык ыраазы болгон сайын ошончолук жаратканын мага бере берди. Бир да жолу кейип налыган учурум болбоптур. Ошон үчүн азыр да эстейм, план аткарбасам дагы дайыма нааразы эмес, ыраазы болчумун да, шүгүр айтыпчы. Ошондуктан бул кандайдыр бир силерге инсайт болсун. Жана негизги онлайндагы сатууларда, мисалы үчүн мен өзүмдү тааныштыра кетсем, атым Кундуз Таштанова. Онлайнда 5 жылдан бери иш алып барам. Жөнөкөй эле үйдө именно балдарым кичинекей маалда, коронавирус маалында ошо онлайн тармагына келгем. Алгачкы курсумду жолдошуман акча сурагандан заарканып деп койбоймунбу. Мисалы үчүн мен эми мындай сурагым келчү эмес, себеби дегенде бизде ипотека дагы акча маселеси бар болгондуктан сураган эмесмин. И дал Лалафодон кийимдеримди сатып туруп, балдарымдын кийимдерин сатып, анан алгачкы курсума катталгам. Бул историяны көбү билет болуш керек. Негизи өзүмдүн жашоомон айта кетчү нерсе, канчалык ушул өзүң жүрөгүң менен каалап кеп курста эмескен, кеп мен жашоомду өзгөрткүм келиптир да. И сен чечим чыгарганда мен жашоомду өзгөртөмүн, мен чөйрө күткүм келет, мен курбу мындай бир өнүккүм келет, ушундай сонун чөйрөгө туш болгум келет деген чечимди чыгарганда ал уже
курс болобу, башка тармак болобу, сен уже кандай десем көп нерсеге уже жашооңо бир жараткандан сураган нерсең бир себептер менен, себепчилер менен келип калат экен. Бүгүн мен силерге эмне үчүн именно бүгүн мен силерге эксперттердин сатуулары боюнча жана сатуу менеджерлик РОП кызматтары боюнча дагы сонун билимдерди беремин. Ошон үчүн сөзсүз түрдө сиздер менин конспект айтып аткан нерсемди бүгүнкү зумду, бүгүнкү сабакты конспекттеп өзүңүздөргө дагы сактап алсаңыздар болот. Бул өтө маанилүү нерсе десем болот да. Караңыздар, негизи сатуу бул уят сезим эмес. Эгерде сиздерде араңарда чатка жаза берсеңиздер болот. Мен тема айтып атканда, сүйлөп атканда анан мен токтоп туруп өзүм чатты суроолорго жооп берип баштайм. Ошон үчүн ким балким уялат суроо бергенден чатка жаза бериңиздер сөзсүз түрдө, андан кийин бизде суроо жооп болот. Негизи сатуу бул уят сезим эмес. Сатуу бул сен өзүңдү сүйүүңдү, убактыңды арнап атасың деп билсеңер болот да. Буга чейин менин окуучум бар болчу, жакшы сата албай атканда эмне дегенде жолдошу карыз экен. Мен акча тапсам, жолдошумдун карызын бүтөшүм керек, аны төлөшүм керек деп лучше мозг бизге сопротивление берет да, лучше сатпай эле тынч отурайынчы деп. И ошол установка менен иштегенде эң биринчи сатууда это убеждение, установка. Дагы бир окуучум бар болчу, кичинекей кезинде мамасы именно челночный бизнес жаңы Советский Союзда таркап аткан маалда, жанагындай чоң пакеттерди алып алып иштеп аткан маалда сиңдилери сен эмне базарда иштейсиң деген бир убеждение берип коюптур. Ошондон кийин саткан бул уят сезим деген нерсе калып калыптыр. Ошон үчүн эң биринчи эле эмне үчүн сатуу менеджерлердин сиздер мисалы үчүн мына любой курсту сатып алып атканда силерди менеджерлер консультация өтүп атат. Сиздерге өзүңөргө окшогон эле үйдө отурган кыргызымдын айымдары айылдабы, башка өлкөдөбү, неважно, главное каалоосу менен иштеген айымдар, булар сатуу менеджерлер жана дал ошол кураторлор. Любой мисалы үчүн мен өзүм менин проекттериме келгенде адамдарды дароо ошол жака мен кандай десем окутуп туруп биз өзүбүздүн командабызга азыр как раз таки алып калабыз да. И бул жакта мен силерге мурунку сабакта дагы айтып кеткем, онлайн мектептин структурасын, Мисалы үчүн мына эксперт онлайн мектеп болсо, бул мына Кундуз Таштанова болсо, биякта мына сатуу бөлүмү. Сатуу бөлүмүндө дагы бир аз кайталап кетейин. Сатуу бөлүмүндө сатуу бөлүмүнүн РОП болот. РОП деген бул сатуу бөлүмүнүн башчысы. Любой частный компания, мына мен мисалы үчүн банкта иштегем, мүдүрү или председатель банка, генеральный директор деп коет. Анан биякта отделдер болот. Отделдердин чоңдору болот да. Силер ойлойсуздар да, мисалы үчүн психолог Изаткан Жусупов десе өзү жалгыз эле. Жок, аркасында өтө чоң команда турат, мисалы үчүн или мен Кундуз Таштанова өзү жалгыз эле. Жок. Менин аркамда өтө чоң команда турат. Ошол команданын бири мына сатуу бөлүмү, сатуунун өзөгү, сатуунун өзөгү десем болот. Себеби дегенде мына сатуу бөлүмүнүн башчысы, начальник, бул руководитель отдела продаж, кыскартканда РОП деп коет. МОП деген менеджер отдела продаж. Менеджер отдела продаж деген бул менеджер 1, менеджер 2, менеджер 3 деп кирет. То есть сатуу бөлүмүндө иштеген менеджерлер МОП, менеджер отдела продаж. Отдел продаж бул сатуу бөлүмү, мындайча айтканда. Так, микрофонду өчүрүп коеюн, бул жакта бизге ыңгайсыздыкты жаратып атасыздар. И запись болгондо адамдар көрүп атканда дагы аппликация этет. Zoom'да, мисалы үчүн поведенияда, этика поведения Zoom, биз киргенден микрофонубузду өчүрүшүбүз керек. Эгерде менде психологический блок жок, мен сабакка ниетим менен отурдум десеңер, видео камераны күйгүзүп коюшуңар керек. Это принятие себя, да, эми исключительный случайлар болот, когда биз камераны күйгүзбөйбүз, там бала эмизип, дагы бир нерсе болуп атканда и так далее. Так, сиздерге көрүнүп атабы азыр менин экраным? Көрүнүп атат, же көрүнгөн жокпу? Мага чатка жазып коюп турсаңыздар болот. Экраным көрүнүп атат сиздерге. Мына сатуу бөлүмүн айтып атам сиздерге. Бул руководитель отдела продаж, сатуу бөлүмүнүн башчысы жана менеджерлер. Эми караңыздар, мисалы үчүн үйдө отуруп бизде сатуу менеджерлер өздөрүнүн кирешелерин таба алат. Мисалы үчүн 5000 сомдук или 6000 сомдук курс сатса, приблизительно, допустим, мисалы үчүн 1000 сом менеджердики. Мисалы үчүн 6000 сомдук ретрит болсо, 1000 сом менеджердики. Либо же там 50 000 сомдук курс болсо, 3000 же 5000 менеджердики болот. Түшүндүкпү?
И ушинтип сиздер жөн эле сатуудан өзүңөрдүн бонустарыңарды ала аласыңар. 2 жума сайын приблизительно мындай зарплата алып турасыңар, 2 жума сайын именно командада киргенде. Мисалы үчүн Ызаткан Жусупова менен Кундуз Таштанованын командасында дайыма сатуулар, дайыма запусктар болуп жүрөт, себеби жеке бренди күчтүү, себеби билимдер күчтүү болгондуктан проекттер көп, ошон үчүн көбү именно биздин командада болууну каалашат. Именно азыр Ызаткан Жусупованын командасына дагы кураторлорду набор кылып атамын. Кураторлор именно окуган, хотя бы жашоо өзөгүн же болбосо трансформация окуган, кичине түшүнүгү бар айымдар по-любому сатуу менеджерликти окуп туруп биздин командага калуу мүмкүнчүлүгү бар азыр. Себеби дегенде биз азыр кураторлорду набор кылып атабыз. Но жөн эле куратор болуп, элге кызмат кылып эле, мисалы үчүн доступ курстарга алып, өзүм дагы методиканын ичинде болуп, элге да кызмат кылып, бизде билесиздер го, закон балансаны билесиздер, закон баланса, закон дисбаланс как делать. Эгерде сен балалуу боло албай жатсаң, именно балдарга барып мээрим төгүү, балалуу болбой аткан курбуңа, ошол аялга барып жардам берүү, же болбосо сенин балаң үйлөнбөй жатса, мен өзүм дагы цифровой психолог болгондуктан, онлайнда 5 жылдан бери экспертмин, 5 жылдан бери Ызаткан Жусуповну продюсерлеп келем. Продюсер азыр партнерумун, продюсер эмес. Бул эмнени дегенди билдирет? Бул онлайнда жылдыз кылып, масштабка чыгарып, сатууну көзөмөлдөп, жеке брендин күчтөтүп, элге таркатып, билимин таркатканга жардам берген адам деп билинет. Мен продюсермин, бирок продюсерликке эч кимди албайм, только насаатчылык менен иштейм. Онлайнда 5 жылдан бери именно предназначением боюнча именно мен сатуучумун. Мен кичинекей кезимден бери өрүк сатып, көлдө өрүк сатчымын, андан кийин Дордойдо реализатор болуп иштедим, көйнөк сатчымын. Сатуу бул уят эмес, сатуу бул сонун техника. Сатууну сиз өзүңүз ичиңизден сүйүп, бул искусство да. Эң жакшы нерсеси сатууну үйрөнсө болот. Силердин өмүр бою жашооңор сатуудан турат. Эмнеге десеңер, мен Optima банкта иштегенде 25 000 сом алчумун айына. 25 000 30 күнгө бөлгөндө бир 600-700 сом үчүн мен эртең мененки 9-дан баштап кечки 7-6 чейин иштечимин да. Балдарың кичинекей болсо, улам эле сурана берсең жаман көрүнөсүң начальнигиңе, балдарың ооруса да жаман көрүнөсүң, больничныйга чыгышың керек. Кечигип келсең дагы жасчысың, объяснительный, ким банкта иштейт эле жазып койгулачы кыздар, айымдар барсыңарбы госжумушта иштеп, банкта иштегендер. Азыр өтө сонун заман. Себеби дегенде бизде онлайн мүмкүнчүлүктөр көп. Азыр бизде 15 сентябрда набор жүрүп атат именно сатуу менеджерликке. Ким Ызаткан Жусупованын командасына, Кундуз Таштанованын командасына кошулам десеңер, 1 жума сатуу менеджерликти окуп туруп, дароо курстарды сатып, процент бонустарыңарды алып кошулуп баштасаңыздар болот. Толук маалымат алыш үчүн бул жака дароо чатка номер жазсаңыздар болот. Түшүндүк, Дальше. Кураторлор, старший куратор, куратор 1, куратор 2 деп бөлүнөт. Именно онлайн мектепте, бизде ушундай бөлүмдөр болот. Эң кирешелүү бөлүм бул сатуу менеджерлик бөлүмү. Сатуу менеджерлик бөлүмү, себеби дегенде бул жакта сатууда акчанын баары жатат. Чтобы сиздерге дагы да тереңирээк онлайн жумуштар боюнча, өзүм мына буякта айтып кеттим. Эми түшүнүп атасыңарбы, онлайнда кандай кесиптер бар экен, эмне жумуштарды аткарса болот экен. Мисалы үчүн мен iPhone көтөрөм, бирөөнүн Не бахасың, Айзат, пожалуйста, можешь просто исключать, либо выключать микрофон и так далее. Так, сиздерге көрүнүп атабы экран? Мисалы үчүн стористерди алып барып, мисалы үчүн Кундуз Таштанованын, Ызаткан Жусупованын стористерин жасаган адис бул SMM адиси. iPhone болуш керек, сөзсүз түрдө iPhone менен монтаж кылып, стористерди, тексттерди чыгарып, ушинтет. Түшүндүкпү? SMM адиси. Директ комментарийде кырышып жеткен адам дагы болот. Түшүндүкпү? Онлайнда. Ошого 2 баласы, 3 баласы барбы? Главное, зирек монтип иштейм деген сонун айымдар ошол жакта иштешет онлайнда. Каалоосу бар айымдар. Не жаңылыктагы? Түшүнүк болуп атабы сиздерге?
чатка жазыңыздар айымдар. Сиздер экрандын ары жагында эместерди көрбөй элемин. Кээ бирөөңөр жабынып алдыңар, камераны бекинип алдыңар, кээ бирөө балким тамак жеп алып, жатып алып сабак көрүп атат. Значит, намерение, ниет жок да, каалоо жок. Мен мисалы үчүн монтип алып сабак өтсөм, это тоже несерьезно болуп саналат да. Мен силерге азыр сонун мүмкүнчүлүктөрдү айтып атам. Жөн эле бул жака келген жоксуңар сабакка дагы. Сонун кандай мүмкүнчүлүктөр бар, онлайнда эмне жумуштар бар, ким канча акча табат, ошол жөнүндө структураны айтып берип атам. Бул дагы өтө маанилүү нерсе. Дагы бүгүндөн баштап негизи эле биз азыр жаңы 10 куратор Заткан Жусуповго дагы набор кылып атабыз. Методиканы түшүнгөн, хотя бы жашоо өзөгүн, трансформацияны окуган. Себеби дегенде бизде эмкайда, ар кайда дагы потоктор болгондо кураторлук жумушту аткарууга каалоосу бар айымдар керек. Бирок алар сөзсүз түрдө сатуу менеджерликти дагы өздөштүрүш керек. Сатууга катышыш керек. Сатуу менеджер болуп, сиздер кандай курстарды алып иштеп көрдүң, мындай сиздер менен менеджерлер байланышып, көргөнсүңөр да ошондой услуга кызматтарды, дал ошондой менеджер болуп иштегенге даярмын. Үйүмдө отуруп алып, как раз ара чолодо, неважно, балаңды бешик терметип атасыңбы, балаң эмизип атасыңбы, WhatsApp, интернетиң болсо, сен любой жумуш кылып иштесең болот. Элементарно даже бизде 3 баласы бар кыз, мына SMM адиси болуп, iPhone эскирет, но iPhone менен Заткан Жусуповдун стористерин жасаганга жардам берет. Директ кырсык этет, комментарийлердин баарын жооп берет. Ошонун баарын жооп берип, номерлердин баардыгын боо сатуу бөлүмүнө алып келгени үчүн өзүнүн кирешесин алат. Новичок болсо стористерди жасап баштаган үчүн айына 5.000, 10.000, опытына жараша анан көбөйө берет. Опыты күчтүү профессионал болсо 20.000, 30.000ге чейин алышат, 50.000ге чейин барат. Бирок ал үчүн кичине навыктарды алып, окуп, үйрөнүш керек. Биз SMMдерди чыгарбайбыз, негизи айтып атам. Биз сатуу менеджерлерин чыгарабыз. Бирөөнүн сторисин жасап, башын оорубайт бул жакта WhatsApp'тан эле иштейт, жүзүн дагы көрсөтпөйт. Номер алдыбы, күнүнө 3 номер, 5 номер алдыбы, чалат, жазат, курс предлагать этет, баалуулугун айтат. Анан ошол 5.000 сомдук курс сатса, 500 сом аныкы мисалы үчүн, или 700 сом аныкы. Ошентип адамдар менен иштешет. Түшүндүкпү? Сатуу менеджер ким экенин түшүндүңөрбү? Ким каалайт сатуу менеджер болууну? Чатка жазыңыздар. Ким Заткан Жусуповдун командасына кошулгусу келет сатуу менеджер болуп? Куратор болуп? Ким просто сатуу менеджерликти өздөштүрсү келет? Командага түшүп, дисциплинага кошулуп, окуп туруп 100% трудоустройство кошуласыңар. Түшүнүү болуп атат, Дальше. Кураторлук кесипке дагы бизге азыр кураторлукка бизге дагы азыр вакансиялар бар. Именно азыртадан баштап сатууларга да кошулуп, плюс трансформация курсу башталат. Ошолорго дагы кураторлук кесип. Бирок как минимум ошо жаш өзөгү трансформацияны окуган айым болсо болот. Именно Заткан Жусупованын командасына. Ким ал жака кошулбайм, именно Кундуз Таштанова менен болгум келет, Кундуздун командасында болгум келет дегендер болсо, силер курс окубасаңар деле, нолдон болсоңор деле сатуу менеджерликке кабыл алабыз. Түшүндүк, Дальше кеттик. Таргетолог дагы акча алышат. Мобилографтар, азыр мобилографтардын заманы. Бир видео 1000 сом, 2000 сомго тартышат, iPhone болуш керек аны үчүн. Любой жумушта жоопкерчилиги бар адам көп акча таба алат. Жоопкерчилиги жок, жоголмоо адам болсо, бул значит блок бар, психологический блок бар деп айтсам болот. Канчалык жоопкерчилик аласаң, ошончо көп чоң кирешелерге чыга аласың. Ошон үчүн эң биринчи биз дисциплинабыз менен иштешибиз керек. Дисциплина жок болсо, күн түндөбөй, режим жок иштесек, анда сөзсүз түрдө ушундай онлайн командага кошулуп алып, именно ошолордун дисциплинасы менен, ошолордун аркасында максаттарга чогуу бирге жетүү максатында кошулуп алып, именно иштесеңиздер болот. Бул менин сиздерге кеңешим. Так, дальше. Онлайнда ушундай кызматтар бар, SMM адистер азыр, бирок эң популярдуусу эле именно сатуу менеджерлик десек болот, потому что менеджерлер бизге сөзсүз түрдө керек. Дальше. Эң жакшы менеджерлердин ичинен кээ бирөө бар го, мындай аркасынан эле өзүнүн опыты бар, тылы бар, мындай шыгы бар болсо, анда дароо начальник болуп өзүн жакшы көрсөтө алса, роптор канча акча табат? Сиздер роптор сатуу менеджерлерден дагы көп киреше акчалар табышат. Себеби дегенде начальник бул общий сатуудан 5-10%ке чейин алат. Мисалы үчүн 300 миңге сатуу жасаса, 5%, 10%, 15%ке чейин сатканына жараша проценттерди алат. Түшүндүңөрбү? Андан албетте бизде ушундай
ушундай сатуу менеджерлерде мен силерге азыр көрсөтөйүн. Бизде сатуу менеджерлери кандай иштейт. Мисалы үчүн мына команда Узаткан Жусуповой деп биякта мына ушинтип күнүнө онлайн эле зумдар болот. И ушул жакта айымдарга лидтер таркатылып, андан кийин ушундай сонун жумуш иштеп башташат. Күнүнө 3 номер, 5 номер жана биринчи сабактарды өтүп, өздөрү үйрөнүп, көрүп алып, анан ушундай нерселерди жасашат. Бизде мына эң мыкты продажник, куратор, мондай Элина эжеке мисалы үчүн ушинтип бизде номинацияларды алышат, плюс дополнительно подарок, смотрите, Кристалиске спа. Бул дополнительный подарок болду да, Кристалиске баняга. Биздин эң мыкты жашнакай сонун сотрудниктерге моундай грамоталар берилип, дополнительный дагы бонустар берилет ушинтип. Түшүндүкпү? Бул онлайн командада отуруп алып иштей берет. Биздин команда мына Нургүл эже Чаекте жалда жашайт, Зинагүл эже Ошто, Ош Муунун пресс-секретари, мугалим, андан сырткары да ушундай кызматтарды кылып иштейт. Куратор бизде. Менин насаачылыгым да бүткөн, менин СММ курсумду бүткөн, 5 жылдан бери менин жанымда. Жана андан сырткары дагы ушундай мына эң жакшы саткан адамдарга спа, белье, косметика деп бул дополнительный приздер берилет. Түшүндүңөрбү? Ошондо бизге не важно бул онлайн иштелчү жумуштар. Биз ушинтип зум кылабыз күнүнө 40 мүнөт, эртең менен зум кылып, же болбосо аудио практика кылып алып туруп, анан адамдар менен иштешип баштайбыз. Именно адамдар менен иштеп, биринчи алар менен жазышкан бул дагы напси менен иштеген жумуштардын бири деп айта алам, себеби дегенде эго. Отказ алган бул дагы эго. Отказ это реально рост. Эмне үчүн мен сетевойдо иштеген айымдарды жакшы көрөм, бирок өзүм бир да сетевойдо жокмун да. Убактым жок. Себеби дегенде сетевойдо канчалык фу, койчу, фаберликпи албайм, фу, койчу, ошону катышпайм деген сайын маркетингти билгендиктен отказ ала берип, иммунитет бар ал айымдардачы. Иммунитет бар. Такшалган кадимкидейчи, такшалып, фу, жок, албайм деген сайын кадимкидей күчөйт. Кадимкидей мисалы үчүн менин кошунам бар, жок деп качсаң дагы вообще уялбайт, эртеси деле жаза берет, бүрсүгүн дагы эметет да, анан кандай десем, вообще мощный, мощный инструменттердин бири да. Поэтому сатуу бул уят сезим эмес. Эң мыкты бизнесмендер жакшы сатканды билишет. Эң мыкты бизнесмендер жакшы сатууларды билишет, Андан сырткары караңыздар, мисалы үчүн кандай? Бул жакта ар командада ар кандай десем бонустар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн 87 000 сомдук курс сатса, эгерде действительно 87 000 сомдук курсту сата алса алайым, анда 7 000 сом ал анын бонусу. Түшүндүкпү? 7 000 сом ал анын бонусу болот. Бонусу болуп саналат. Ошон үчүн курстун баасына жараша ошондой бонустарды алып иштешет командада. Онлайн тармагында. Түшүнүү болуп атат сиздерге, айымдар? Түшүнүү болуп атабы? Эмне жөнүндө сөз болуп атат? Онлайнда мисалы үчүн кандай жумуштар бар экен, ким канча акча табат экен? Роптор булар сатуу бөлүмүнүн башчысы болгондуктан, именно команданы башкарып, лидер болуп, мисалы үчүн ошол команда менен күнүнө созвондорду кылып, аларды мотивация берип, алар менен иштешет. Алар менен ошентип иштешет. Окей. Дальше, мисалы үчүн, мен анда силерге бул жакка дагы жазып берейин. Мына караңыздар. Мисалы үчүн мына 87 000 сомдук курс алса, сата алса менеджер, анда 7 000 сом ал анын бонусу. Ар бир адам, ар бир эксперт, мисалы үчүн эксперт деген онлайнда мына билими бар, бир нерсе тартуулаган адам эксперт. Ошондой бонустарды салат. Мисалы үчүн, жашоо өзөгү 1000 сомдук курс болсо, бонусу, допустим, 1000 сомдон 100 сом. Менеджердики, ошентип күнүнө 5 адамга сатса, үйүндө отуруп алып эле 500 сом таап койду. Эшикте балдар менен жүрдүбү, же баласын эмизип аттыбы, же WhatsApp менен переписка кылып саттыбы, неважно. Главное, ал ошону көрсөттү. Түшүндүкпү? И күнүнө ошондой мотивационный сабактар, кандайдыр бир бонустар, көп нерселер бизде ошол нерселер берилип турат. Азыр мен чатка кирип дагы сиздердин суроолоруңуздарга жооп берем. Сатканың бирөө үчүн болсо дагы өмүр бою калчу нерсе бул сеники да. Өнөрүң өмүр бою сенин жаныңда калат. Бул өнөрлөр сен менен өмүр бою калышат. Түшүнүү болуп атат, Себеби дегенде биз адамдар менен элементарно
сүйлөшкөндү, сатканды, адамдык коммуникацияны наработка кылганды үйрөнүшүбүз керек. Любой жакта. Бул дагы өтө маанилүү билимдердин бири. Çöp taktığında da olsa böyle var ya. Biz paralı var. Çok sağ olun. Мгм. Мгм. Так. Онлайнда сатуу негизи биз кантип сатабыз, айымдар? Кантип сатабыз? Биз сүйлөп сатабыз, көбүнчө. Сүйлөп анан сатабыз. Значит, биз адамдар менен коммуникация кылганды, сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек, Туура именно WhatsApp'тан дагы, чалууларда дагы, именно ошол жактан дагы кураторлук окуунун баасы канча сом куратор болгум келет, мен бошолгум келет, бүгүн төлөйм, трансформация 8-де окуп атам, азыр Жашоо өзөгүндө окуп жатам дейт. Номериңизди калтырсаңыз болот. 7500 сом болот. Именно сатуу менеджерде болосуз, дароо кураторда болосуз да. Именно сатуу менеджерликти үйрөтөбүз. И дароо сиз дагы уже сатып, сразу бонустарыңыздарды алганга дагы, и как куратор катары дагы такша алып өзүңүздү даярдап баштайсыз да. Именно азыр Жашоо өзөгүндө куратордун жанына помощница катары берем. Сиз жанында болуп, онлайн ошентип көрөсүз иштеп. И плюс сизге дагы дароо доступ болот экен, Жашоо өзөгүнө. Вот. Эгерде именно трансформация, Жашоо өзөгү десеңиздер. Так, айымдар, давайте айткыла, эмне түшүнүп атасыңар, эмне сатасыңар, балким бизнесиңер бар, балким постельный белье сатасыңар, кийим сатасыңар, Инстаграм аркылуу балким сатууларыңар болбой жатат, баракчаларыңарды жөнөткүлө ссылкасын мен разбор кылып берем, эмне үчүн сатылбай атат. Бир көргөндө эле мен айтып коем да, бул мындай болуп атат, мону туура эмес кылып атасыз, эжеке депчи. Поэтому ошол нерсени давайте суроолоруңарды чатка дагы, микрофонуңарды күйгүзүп дагы берсеңиздер болот. Менин максатым, ниетим сиздерге көп пайдалуу эфир берүү сиздерге. Пайдалуу эфир берүү. Азыр мен сиздерге мисалды келтирем. Мисал үчүн мен Ошто жашайм деп коеюн, Ошто жашайм деп атам, Ошто жашап атам деп коеюн. Азыр мен үйгө мына как раз шейшептерди жаңырткым келип атат, же болбосо шейшеп болобу, дагы бир нерсе алгым келип атат дейин, И мен мынаяктан поиск кыламын азыр, Постельное белье деп. Постельное белье. Ош деп, Ош деп эме кылам. Мен деген Ошто жашасам, Караколдон же Чаектен албайм да, туурабы? Sweet Home Osh, Чолпон Home Osh, кызга сеп дейт. Мына карагыла. Азыр мен силерге пример көрсөтөм. Мына поисктен эле кимдин логотипи яркий болсо, ошого багытам. Карасаңар, көрүнүп атабы силерге дагы, айымдар, же көрүнгөн жок? Мына карасаңар, көрүп атасыңар, Азыр силер өзүңөрдүн Инстаграмдагы бизнесиңер, мисалы үчүн бизнесиңер бар да, соода саттык, балким балдардын кийимин сатасыңар, балким кол өнөрчүлүк кыласыңар. Инстаграмда азыр Инстаграм заманы, даже машинаны Инстаграмдан сатып атабыз. Туурабы? Авторыныкка барбай эле машинамды мен онлайн эле сатып койдум, Лалафодон, Инстаграмдан. Кайра машина издеп атканда азыр базарга барбай эле автосалон деп туруп эле машинаны карап туруп эле, онлайн карап туруп эле, барып туруп эле алып калыптыр азыр элдин баары. Элестеткиле, азыр даже машинаны өзүңөрдүн жолдошуңар деле, силердин деле үй бүлөңөрдө ошол нерсе болуп атат болуш керек. Азыр мен силерге пример, шейшептерди саткан аккаунтту разбор кылабыз. Караңыздар. Эң эле биринчи, любой бизнесте поиск кылганда эле силердин кардар, клиент эң биринчи эле мынтип поиск кылганда мынтип туруп логотипти карайт. Логотипти караганда яркий, классный логотип болсо, ошого багытат. Мында непонятный көрүңөр, тексттери даже окулбай атат. Бул жакта мына киши классный экен, Си Белла Ош дейт. Еще синий галочка турат. Синий галочка айына 1,5-2 миң сом турат. Бизнесиң бар болсо, синий галочка болсо, уже привлекает внимание. Түшүнүп атасыңарбы? Андан кийин силер мисалы үчүн даже азыр сатуу менеджер болуп иштесеңер деле, кийин өзүңөрдүн бизнесиңерди ачып калсаңар, бул өнөр, бул нерсе силерге өмүр бою керек. Даже силер бирөөнүн курсун саткан күндө деле, зато силер даяр нерсени сатып туруп эле бонус алып атасыңар. Башыңар оорубайт дальше. Ким кантип результатка чыгарат, кантип иштешет. Силер даяр нерсени сатып койдуңар, все. WhatsApp менен гана
дароо кардарлар менен иштешип атасыңар, туурабы? Дальше чолпон хом дейт. Мен буга киргим келип атат, потому что сонун болуп яркий экен, эмеси кызга сеп мындай эмеси жакты магачы. И вот мен кирип атам азыр. Мен азыр кирип атам. Постельное белье ош кызга сеп. Мына жирный строчкада ушул сөздөр бар үчүн именно ушул мага чыкты, көрдүңөрбү? Мага чыкты. Сонун упаковка экен, бир шилтеме менен WhatsApp-ына өтүп кетем. Новинкалар, скидка, постельное белье деп сонун кылып биякта упаковка кылып коюптур да. Это классно. Биз азыр бизнести да разбор кылалы, андан кийин именно ситуацияларды, именно сатуу менеджер, роптор кантип өссө болот, ошол жөнүндө дагы айтып берем. Киргенде эле биякта закрепленныйда эң важный маалыматтар туруш керек. Эмне үчүн чолпон хом, кандай булар онлайн иштейби, офлайн иштейби, дүкөн экен, мындай. Дүкөнүн адреси каякта, улам адамды суратпай, киргенде дүкөн адреси каякта, сонун видеолорду коюп коюш керек болчу бул жака. Кандай азыр мисалы үчүн сентябрда кандай акциялар болуп атат, эмнеге акция болуп атат, балким шейшепке, балким халатка, балким подушкага, жаздыккабы же төшөккөбү, да, и так далее. Күз маалы как раз той топурдун маалы. Значит, булар бир 10% скидкабы, же болбосо бизден кызга сеп заказ кылсаң, мен сага бир постельный белье береке берем деген сыяктуу бир нерселер менен жакшы нерселерди, акцияларды кылыш керек. Балким араңарда офлайн бизнес иштеткендер дагы бар, сетевойдо иштегендер бар. Негизи эле бул разбор силерге дагы пайдалуу болот да. Анан момунда обложка жокпу, биякта текст жокпу, бул эмнени сүйлөп атат, мен киргим келбейт уже, түшүнбөйм да. Бул эмне стулду кармап алган? Обложка бул сиздин просмотрга 2 эсе, 10 эсе просмотр көп болууга жардам берет. Просмотр кылдыбы, адам алгысы келет. Бул жакта быкы-чыкы жазып коюптур, эмне жазылган вообще көрүнбөйт да. Ошон үчүн токотер 2 сөздү обложка жазаш керек. Жаздыкка балким 10% скидка, балким ортопедическая подушкабы, непонятно что. Бул айымдын мына обложкалары жок болгондугунан уже эле өздөрүн кардардын уже канча бир бөлүгү теряет ана. Түшүнүп болуп атабы сиздерге? Окей, дальше караңыздар. Бул жакта одинаковый каяктагы листочектерди коюп койбой, мисалы үчүн скидкалары бир айда скидка недели, скидка месяца. Бул айда мисалы үчүн подушкаларга балким кандайдыр бир нерсе жарыялап, ошондо наволочка, подушка, халаттардын сүрөтүн, обзорун койсо болот эле бул жака. Жөн эле кагаз мындай жалбырактарды кое бербейт. Полотенце десе полотенце, плед болсо пледтин сүрөтүн коюп, чтобы человек визуально. Кээ бир адамдар көзү менен кабыл алат. Элестеткиле, мен азыр ушул нерсени силерге сөз менен эле айтып берсем, силер кабыл алыш оор болмок. Туурабы? Ошон үчүн сөзсүз түрдө сатуу негизи эле онлайнга жол сатуу менеджерликтен башталат. Адамдар менен сүйлөшүп, такшалып, дисциплинага түшсөң, дальше сен уже сатуу бөлүмүнүн башчысы болуп еще көбүрөөк кирешек таба аласың да. Жок, сатуу менеджери болбойм, сатуу роп болбойм, жөн эле именно сатууну өзүм бизнесиме да үйрөнгүм келет десеңер, өзүңөрдүн бизнесиңерди, сетевой болобу, бизнес болобу, ошол сатууну үйрөнсөңүздөр болот, өзүңөрдүн бизнесиңерди жүргүзүш үчүн. Бизде сатуу менеджерликти окуган оштогу эжеке эшик терезе сатат экен базарда. И окугандан кийин бул жакта бизде 5 психолог ичинде бар болгондуктан, ой кундуз, мен көрсө адамдарга урой мамиле кылат экен. Мага келсе эле жаман сүйлөп, мындай өзүм кага берчү экенмин. Көрсө анын баардыгы адам, сатуу бул адамдык сапат турбайбы, адамгерчиликтүүлүк турбайбы деп атат. Понимаете? И это увеличило ее обороты. Сатуунун оборотун именно адамдык сапат. Эмне үчүн биз мына мен үйүм жанында 2 киоск турса, бирөөсүнө барсам жылмайып, соодаңа рахмат кундуз, жакшы кал дегенге мен дайыма баргым келет. Тигиге барсаң үңүрөйүп карап, башыңан ылдый карап, жаман көрүп, ушинтип атса мен ага киргим келбейт. Алыста болсо тиги кандайсың, саламатсыңбы, күнүң жакшы өттүбү деп жылмайып, күлүп, соодаңа рахмат, жакшы кал деген адамга баргым келет. Себеби основа продаж — это адамдык сапат, адамгерчиликтүүлүк. Кайсы продавецтин алыңар келет? Силерге жакшы мамиле кылган, забота кылган, кээ бирөө мисалы үчүн ошону дагы сүйлөгөндү балким билбеши мүмкүн. Түшүндүкпү? Дальше. Экинчиси, биз бул Reels деген форматты басканда бул жакта дагы биздин Reels'тер бар. И ушул жакка мына бир эмес, даже 4 вкладка бар экен. Элестетиңиздер, 4-өнү сонун кылып монтип закреплять этип койсок болот экен. Сонун мүмкүнчүлүк. Көрүңүздөрбү? Instagram азыр бул бизнес, өзүңөрдүн товарыңар, көйнөгүңөр, эмнеңер бар болсо,
Силер рано или поздно, все же мечтаете бизнес. Ушундан баштасаңар болот. Эгерде мен азыр бизнес ачканга акчам жок, мен пока командада иштейм десеңер, сатуу менеджерликтен баштасаңар болот. Биздин командага кошулуп алып. Түшүндүкпү? Обложкалары жок, мына просмотрлар өлдү, обзорлор жок, ничего нету. Анан бир брендтин бир лицосу. Эгер күйөөсү экөө чыкса, монтип мощно. Как раз таки сүйлөп берип чыкканы Азамат. Мына молодец мына. Көрдүңөрбү? Мына жолдошу дагы өзү да чыгып монтип айтып берсе, бул сонун. Sizlerge son varyant var. Hazır bizde stulçike çikoldur geldi. Bu çikoldurun rasetkalarını birden giygizip görsetip veririz. Классно, да? Көрдүңөрбү? Уже неплохой аккаунт, бирок дагы да өзүнүн үстүнөн именно чуть-чуть доработка кылса, булардын баарын еще больше будет продаж у них. Түшүнүү болуп атат, Дальше поиск кылалы. Мисалы үчүн вечерний платье, тойлор келди, мына тойлор башталат, тойлорго чакырылдык биз дагы. Вечернее платье дейм, на прокат. Или просто платье на прокат дейм. Платье на прокат. Платье прокат Бишкек. Платье прокат Бишкек. Силердин колуңарда бесплатный курал бар. Инстаграм. Инстаграм ошону упаковка кылып кирешелерге чыксаңар болот. Мен да айтып калам да, мисалы үчүнчү, мен өзүм Италияда 4 жыл мигрант болдум. Мисалы үчүн Москвада сен повар кызматтын ээси болуп бир өнөрдү үйрөнсөң, сен аякта жүрбөй эле Бишкекке келип, именно поварларга насаатчылык ачсаң 100 миңден, макул 50 миңден баштай, өзүңдү такыр кымбат сезбесең, 50 миңден, ошол жакта алган 100 миң, 200 миңди сен Кыргызстандан да тапсаң болот. 4 адамды 50 миңден, 100 миңден алсаң, сен айына 300 миң, 400 миңге чейин чыга аласың. Ал үчүн сен бир өнөрдүн ээси болушуң керек. Түшүндүкпү? Платье прокат Бишкек деп атам мына. Платье прокат Бишкек. Платье прокат Бишкек дегенде именно көйнөктөр чыгат, Именно мына көйнөктөрдү карап, биз көзүбүз менен сата алабыз, туурабы? Аялдар өзгөчө. Ошон үчүн бул жакта көрүп, анан барып, кийип көрүп, андан кийин анан магазинин онлайн карап, анан сатып алабыз. Демек, эгерде мен Турциядан көйнөктөрдү алып келип сатам десем, өзгөчө чоң эжекелерге, аялдарга десем, анда мен чоң 40-50 жаштагы аялдарды тандашым мүмкүн. Мисалы үчүн Заткан Жусуповну модель кылып, аны көйнөктөрдү кийгизип, Италиядан, Турциядан көйнөктөрдү алып келип, аны көрсөтүп, андан кийин модель кылып көрсөтүп сатсам болот, туурабы? Себеби 40-50 жаштагы айымдар именно өздөрүнө жакшы көйнөктөн, жакшы кийимден аянышпайт. Это моя целевая аудитория. Түшүнүп болуп атабы сиздерге, айымдар? Трансформация дейт. Так, мага личность, мен только офлайн эле сатчумун, кийим Дордойдо онлайн сатып көргөн эмесмин дейт. Ооба, мен акыркы видеомду көрүнүп жатат дейт. Психологияда окуйм буюрса дейт. Ооба, түшүнүктүү. Сообщениеңарды эми көрүнүп атат. Эми көрүп атам, айымдар. Эмне эле унчукпай атышат, уктап атышабы, баары жатып алып көрүп атабы, же тамак жеп отурушабы деп атам элем. Баарыңар көрүп атырсыңар, азаматсыңар. Соодада береке бар. Соода кылсаңар азаматсыңар. Мен да Дордойдо иштегенмин. Негизи эле биздин пайгамбар дагы соода менен алек болгон. Караңыздар, соодада береке бар, ооба, бирок азыр эмне көп? Азыр кийим көп, конкурент көп. Ошон үчүн биз эң биринчиси, даже соода кылсаңар дагы, даже айылда отуруп алып, шейшеп сатабы, шейшеп тигеби же косметичкаларды тигип сатабы, по-любому сатууну билбесе, сатыш оор болот, токтоп калат. Ошон үчүн сиздер билим алып үйрөнүшүңөр керек. Өзүңөр үчүн, өзүңөрдүн бизнесиңер үчүн болсо дагы. Бирок я рекомендую, как минимум 3 ай болобу, 6 ай болобу биздин командадан чыкпай иштегиле. Иштеп өзүңөр такшалгыла, дисциплинага түшүп, адамдар менен сүйлөгөндү такшалып, силер любой баарыңар канча номер калтырып, өзүңөр заявка таштаганда силерге сатуу менеджер чыкты го, туурабы? Ар бирөөңүздөр менен сүйлөштү, кандай сүйлөштү, кызмат кылды и так далее. Именно ошондой чөйрөгө кошулуп, өзүң параллельно жумушуң барбы, жокпу, өзгөчө именно кошумча жумуш катары сонун да, аялдарга, айымдарга
декреттесизби же гостосузбу, жумушуңузду таштап алып кетип калбастан акырындык менен кадам таштаңыздар. Командага кошулуп, дисциплинага келип, именно ушинтип сатуу менеджер болуп хотя бы айына 15-20 миң, андан кийин сатуу навыктарыңа жараша дальше да көбөйүп баштайт бизде. Зарплаталарга келсек, именно онлайнда кандай зарплаталарды алышат, ошол жөнүндө сөз кылалы, команда. Бул жакта бизде ар кандай ар айым иштегенине жараша зарплаталарды алышат. Иштегенине жараша зарплаталарды алышат. Мына биякта чектер бар экен. Ким дароо эле окуп туруп өздөрүн такшалдырып иштеп башташат бул жакта, Бул жакта мына бир жума, 2 жума дагы алган кандайдыр бир 63 миң алыптыр. Роптор көп акча алышат. Сатуу бөлүмүнүн башчысы Роп 2 баласы менен үйдө жашайт, Кара Балтада. Почти 2 жума, 3 жумада иштеди, 63 миң алды. Бул жакта мына 6500 сом алыптыр. Бул жакта айым, бул айым 600 сом алыптыр. Иштегенине жараша бул жакта 6 миң алыптыр. Бул жакта 3,5 миң алыптыр. Биякта 30 миң алыптыр. Иштегенине жараша, сатканына жараша ошондой кирешелерди табышат айымдар. Түшүнүү болуп атат сиздерге? Мисалы үчүн бизде азыр мына 6 миң сомдук ретрит саткан айымдар дароо 1000 сом алып атышат. Менеджер сатты 6 миңге, 1000 сом аныкы болот. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Анын эч нерсеси кетпейт, просто эле номер келет, ретритке каалайм деген. Ошо менен сүйлөшөт, айтып берет, сатат, 6 миң саттыбы, 1000 сом аныкы. Түшүндүкпү? Сонун бекен? Ооба, кандайдыр бир оңой жумуш жок, бирок үйүңдө отуруп жылуу жумшак күнүгө жумушка барбай, балдарың жанында отуруп иштеген сонун жумуш бул. Такшалып адамдар менен именно ушул жакта иштесеңиздер болот. Каалооңуздар бар болсо, именно азыр как раз биздин командага кошулабыз десеңер, 15 сентябрда бизде набор болуп атат, ушул жакка кошулсаңыздар болот. Мен бөлүмүнүн башчылары окутушат. Сатуу бөлүм башчылары мен менен 4 жыл, 5 жылдан бери иштеп жүргөн айымдар дагы болот сөзсүз түрдө бул жакта. Чатка мага жазып бериңиздер, эмнени разбор кылайын. Если соода сатык бир нерсеңер бар болсо, мен айтып бере алам. Караңыздар, мен Ош базарына барып разбор кылдым го көбүнөчү. Офлайн ары бери кеткен адамды эле надежда кылып отурасың, менден алат. Азыр мына ой жүгүртүүнү, мышленияны өзгөртүш керек да. Ошол эле нерсени онлайнга чыгарып, жөн эле отура бербестен тартып, доставка кылып сатса болот. Точкасы жок, үйүндө отуруп алып деле саткан адамдар бар, туурабы? Туура, Кандай суроолор бар мага? Именно бизнеспи, жашооңуздагы именно кандай, мисалы үчүн эмне болуп атат, ошол жактардан дагы чатка суроолорду бере бериңиздер. Мен чатты эми көрүп атам. Караңыздар, бизде мына 15 сентябрда сатуу менеджерлик курсубуз башталат. Мына бул Изаткан Жусупова экөөбүздүн командабыз, Биздин командага сатуу менеджерлер жана роптор керек. Бир жуманы бул жакта бир жума окуп туруп, силер 15-нен баштап и дароо 15 сентябрь болгондо 2 күндөн кийин башталып, окуп туруп дароо эле мына роптордун, сатуу менеджерлердин мына зарплаталары. Өздөрү канча иштесе ошондой зарплаталарды алышат. Түшүндүк, Так, ким менин эмеме экраныма чыйып атат? Биякта мына Элина же, Зина же, Наргиз айымдардын зарплаталары экен. Бул сатуу менеджерлердин зарплатасы. Жана мен эмнени айта алам силерге? Бизде 7500 сомдук жана 15 миң сомдук тариф бар. Ошол жакка каттасаңыздар болот. Сатуу өзөгүндө мына сатуу менеджерлик курсунда Изаткан Жусупова да келет. Изаткан Жусупованын курстарында сатасыңар, менин курстарымда сатасыңар. Эгерде жок, только Изаткан Жусупованын командасында болгуң келет, ошол жакта куратор болгуң келет, ошол жакта менеджер болгуң келсе, пожалуйста, ошол жакта. Если общий боло берем десеңер, боло берсеңер болот. Сатуу боюнча эксперт мен, албетте, наставник, финансылык сабаттуулук, этнопсихолог, цифровой психолог Сюцай жана Изаткан Жусуповалар спикерликке келишет. Жана бизде мына стандарт VIP тарифте именно роп кесиби, СММ адистиги именно VIP тарифте дагы курстар берилет.
Именно бул жакта жанагы мисалы үчүн ошол эле Заткан Жусупова, менин стори башка вообще СММди дагы өзүңөр өздөштүрөм десеңер өзүңөрдүн бизнесиңерге как раз вот бул тарифте болот. Так, анда эмесе поехали. Давайте чатты карайын, и сиздер менен дагы разборлорду кылалы. Ким эмне сатат? Мисалы үчүн сатуу менеджер курсун окуп туруп тоокторду саткан айым болгон бизде. Өзүнүн жанагы эме тоокторун, цыпленокторду сатыптыр. Кечке баалуулуктарын айта берип эле тоокторумду саттым деп айтып аткан. Азыр онлайнда бүт баарын сатса болот. Мисалы үчүн. Так, косметика дейин, эмне сатып алабыз биз? Мына детская одежда. Мен эмне карайм онлайндан? Детская одежда, платье, тренд, эмне болот азыр күз келди, күзгү кийим, эмне мода болуп атат, онлайндан карап, андан кийин барып сатып алабыз. Магазин эгерде бренд болсо, Инстаграмда укмуш, барсаң кичинекей эле бутик болушу мүмкүн, Зато онлайн доставкалар менен, онлайн сатуулар менен, платки дейин да, жоолуктун размери жок, ошон үчүн платки люкс бренд, платки Байсеитова дейт, Жаннат, платки шарфы бренд, люкс бренд дейт, платки люкс дейт, люксовый платокторду оптом жана розница дейт. Как пройти к нам дейт мына. Жоолукта эмне трендтер болуп атыптыр, эмне новинкалар болуп атыптыр, эмне мода болуп атыптыр, Именно биз көзүбүз менен көрүп, анан дүкөнгө баш багышыбыз мүмкүн. Туурабы? Туура. Так, давайте силердин суроолоруңорго жооп берейин. Мен Заткан эмне дейт? Жусупованын жазуу өсүү курсунда 1-потокто окугам. Ошондон бери аябай өзгөрүпсүз, аябай спокойная болуп калыпсыз. Кураторлорду общий чатта эле аябай урушуп салчысыз дейт. Ооба, рахмат эжеке. Мен өзүм ооба, мага запрос таштап, эме кылсаңыз болот, микрофонуңузду күйгүзүп, мага суроолорду келиңиздер, суроо жооп кылабыз. Сиз аябай өзгөрүпсүз дейт. Ооба, мен азыр силерге косметикасы жок, боенбой, кирпик жок, кашым дагы жок, тырмак дагы жок дебеймби? Өзүм кандай болсом ошо бойдон эле чыктым. Биринчиден, экинчиден аябай спокойно өзгөрүпсүз деп атпайбы? Ооба. Менин өзгөрүүмдүн, менин трансформациямдын баасы почти 2 миллион сом десем болот. Себеби дегенде 3,5 жылдан бери цифровой психологиядамын. Өзүңүздөр билсеңер керек, как раз таки цифровой психологияда жүрөм. Андан кийинкиси СЮТСА, цифровой психология 1-2 уровень, өзүнүн устаздын өзүнөн барып окуп келдим. Андан кийин ошо Инна Тляшинова, Заткан Жусупованын аркасынан Инна Тляшинованын баардык курстарына, талдоо чебери, мастер разборов баардыгына катышып, $6,000 полный 1 жылдык курстарын сатып алып окуп келе жатам 1 жылдан бери. Мына өзүм именно ушу психологияга келгенден бери аябай өзгөрдүм. Бирок адам деген өзүнүн ички өзгөрүүсүн такыр сезбейт экен да. Мисалы үчүн азыр силер араңарда жаш өзөгүн же балким психологиялык курсту окуган адам өзгөргөнүн сезбейт. Мен мисалы үчүн өзгөргөнүмдү такыр сезбей элемин, бирок элдин баары айтат да, өзгөрүпсүң, жумшак болуп калыпсың, момундай болупсуң дешет да. Анан мен билбейм, даже 3,5 жыл өтсө дагы адамга сезилбейт да. Элдер айтканда анан ва деп баштайт. Ошон үчүн силер азыр фиксируйте азыркы абалыңарды. Адам результатты только акча менен же мындай кармалаган нерсе менен эле көрө берет да. Ошон үчүн психологияга мен эмнеге келгем? Психологияга жыргаган жашоодон эч ким келбейт. Психологияга сөзсүз түрдө мамиле, өзү адам трансформация 2 эле жол менен. Менин подкастым көрдүңөрбү, интервью Суперинфого. Либо кризис болуп адам сени жашоо өзү талкалаганда келесиң, же болбосо билим аркылуу трансформация болосуң. Албетте баарыбыз түшүнбөйбүз да, жүрө беребиз, анан кризис болгондо, жан дүйнө кыйналганда, мамиледен жабыркаганда анан изденип келебиз. Ошондо анан окуйбуз. Ошондон кийин окуп, андан кийин дальше анан окуу жолун тандайбыз көбүнчө. Мен да ошондой жолдо келгем. Жолдошум менен, мамам менен мамилени жакшыртуу максатында келип, 3,5 жылдан бери психологиядамын. Өзүм продюсер, наставник болсом деле, сатууда болсом деле, параллельно 3,5 жылдан бери психология тармагында жүрүп, 10 ай болду. Инстаграмга чыгып, мына курс, башка нерселерди ачканыма. Өзүмдү дагы аудиториямды мындай таап ошол жакта иш алып келатканыма. Себеби дегенде, именно мен айтайт элем, психология сөз түрдө баарыбызга керек. Баары психолог болбосо дагы окуп, изденип, ошол эле 1000 сомду, ошол деле 5.000 бир күнүк алабыз турат. Андан көрө өзүбүздү аң сезимибизди өстүргөн сайын ушунчалык сонун ийгиликтер жаралат.
Мен айта албайм эмне деп, себеби дегенде мына мен элементарно сиздерге мына Узаткан Жусупованын аркасынан, именно Узаткан эженин аркасынан Инна Тляшинованын мына талдоо чебери курстарына полный амбассадорство сатып алгам Узаткан эжеден. Бул курстарды $6000 сатып алып, убактым жетпей жарымына келдим. Сөздүн ачыгы. Мына буякта сабактарды, мына талдоо чебери, ушундай сабактардын баардыгын сатып алып окуп келем. Сексуалити, талдоо чебери, душа, сонун сабактар. Буга ыраазычылык дагы айткым келет Узаткан эжеге. Себеби дегенде бул өтө баалуу билимдер, карасаңыздар керек. Жана сиздер азыр окуп атсаңыздар, окуунун эч кандай мындай любой курстан көп гана пайда алабыз да. Азыр сиздер окуп атканда дагы балким сатуу менеджерликке окуп келип, биздин командага кошулуп, куратор дагы болуп, сатуу менеджер да болуп калганда, сөзсүз түрдө бул жакта сонун билимдер бар. Мисалы үчүн. Послесловие. И андан сырткары дагы именно талдоо чеберин дагы мына канча жылдан бери окуп келе жатам. Мына карасаңыздар, окуган сайын өсүп атам. Менин өзгөрүүмдү сиздер байкап атыптырсыздар. Мына окуган сайын өзгөрүп жатам. Ошон үчүн билим аркылуу, билим менен акча менен сатып алган нерсе бул эң арзан нерсе экен да, чынында жашоодо. Эгерде акчага ден соолук сатып алса же сүйүү же мамилени сатып алыш оңой болсо, анда башкача болмок жашоо. Согласитесь? Вы со мной согласны? Все, что можно купить за деньги, это самый дешевый способ. Это эң арзан способ биздин максатка жетүүгө. Поэтому нужно радоваться. Если акчага сатып алган нерсе болсо, нужно только радоваться деп билем. Мына ушул сабактарды окуп, мына сонун билимдерди алып атам. Чынында эле только билим аркылуу эле өсүп келе жатам деп айта алам сиздерге. Так, экинчи суроо. Давайте чатка барайын. Чатта сонун суроолор бар экен. Менде финансовый кризис болуп жатам дейт. Карызды чакырат, билесизби? Карыздан кутулганга аракет кылыңыз. Эмне үчүн Узаткан же экөөбүз 5 жыл мурун иштешип баштаганда 2 миллион карыз болгон үчүн үйдөн көчүгүн көтөрүп туруп, барып туруп эртеден кечке разбор жасачы. 5 жыл мурун мен экөөбүз иштешип баштаганда эрте жандуу разборлорду жасап отурчу. Ошол карыздан кутулуш үчүн. Демек, жашооңдо кризис келип атса, карыздан башың чыкпай атса, демек сен иштеп бир нерсе жасашың керек. Мен да кризистен келгем. Жашоомдо кризис болбосо эч качан келбейт болчумун. Онлайнга келбейт болчумун. Банкта иштеп жүрө бермекмин. Балким азыр зам начальник болмокмун, айына 70 000 балким алмакмын, балким 100 000 алмакмын. Бирок мен өзүмдү кризистен улам изденип таап келип, азыр көп ийгиликтер жаратып, эң негизгиси өзүмдү таап атпаймынбы, өзүмдүн миссиямды таап атам. Туурабы? Ошон үчүн биз Кудайдан сурансак, бизге акча эмес, туура адамдарды берет, туура адамдарды жөнөтөт. Балким ушул Zoom'дан, балким ушул сабактан, балким ушул курска келип, ушул чөйрөдөн тааныш. Мисалы үчүн мен Италияда жүргөндө, Кудай жакшы жумуш табайынчы, тил билбейм дегенде, автобустан кыргыз аялды жолугуп калып, ал жумушун мага таштап кеткен. Күнү түнү ошол үй бүлөдө жашап, домоработница болуп иштегем, ата-энеме үй алып бергем Бишкектен. Демек, Кудайдан суранган нерсе, ал болсо жумушуна бирөөнү таштамайынча кетирбей атышыптыр. Ага да сонун, мага да сонун. Түшүндүк, Анда эмесе, караңыздар, бул жакта финансовый кризис болуп атамын дейт. Карызды чакырат, аракет кылып кутулуңуз. Сиз без макияжа красивая дейт. Рахмат. Мен жайлоодон чыгып атам, антенна жакшы тартпай атат, эфир сакталабы, сураныч ооба сакталат. YouTubeга салып туруп, ссылканы жөнөтөбүз, кураторлордон сурагыла. Эмеге дагы, чатка дагы салабыз. Анан билесиңер да, мен силерге онлайнда кадам деп туруп, именно Инстаграмды хотя бы иштетип, хотя бы аяштар менен барганда монтаж кылганды үйрөнсүн кыргызымдын айымдары, хотя бы монтаж кылып, хотя бы Инстаграм аркылуу кичине иштеп, бир нерсе кылышсын деп, ошондой ниетте онлайнга кадам деп баарына акысыз мини курс жазып койгом. Акырындык менен бирден сабактарын салып атам. Мына онлайнга кадам Кундуз Таштанова менен деп турат. Бул жакта чат GPT'ни калп беремиз, хотя бы кичине өздөштүрүп тексттерди жазып, макеттерди жасаганды үйрөнгүлө. Андан сырткары бул жакта сатуучу Инстаграм боюнча 2 сабак көрдүм. Ким көрдү бу? Инстаграмды упаковка боюнча 2 сабакты ким көрдү? Кыргызча, орусча.
Сен уктап атканда дагы сенин товарыңды, сенин кызматыңды адамдар сурашат. Түн ичинде уктап атсаң да ТикТоктогулар уктабайт эч качан. Видеону көрүп жаза берет, канча турат, кошулам, хочу деп. Демек, биз өзүбүздүн инстаграмыбызды, видеолорду тартып, элементарно монтаж кылып, даже айфон болбосо дагы кызматыңды, товарыңды, да хоть тоок сатасыңбы же цыпленок сатасыңбы, ошону дагы сонун кылып, азыр любой нерсени онлайн менен сатса болот. И бул уят сезим эмес, бул нормалдуу көрүнүш болуп калган. Ар бирөөңүздөрдүн бекер каналыңыз бар, бирок аны силер колдонбойсуңар, колуңардагы бар нерсени. Мына Инстаграм Италия, Россияда өчүп, канча нерсе блог, бизде Кыргызстанда бүт бекер. Пост чыгаруу бекер, сторис чыгаруу бекер, рилстен чыгарып, товарыңды чыгаруу бекер. Эгерде бир нерсе өнөрүң, билимиң бар болсо, ошону деле уялбаш керек, ошону чыгарыш керек. Уялсаң анда мындай, азыр уялчу заман эмес. На самом деле. Личный бренд, жеке бренд, бул жакка дагы сабак киргизилет. Продюсер, запуск деген эмне? Сатуулар бул жака кошулат сөзсүз түрдө. Легкий монтажга кантип элементарно өзүбүздү монтаж кылып, сүрөткө тартып, эмне кылышыбыз керек? Инстаграмда упаковка боюнча мына сүрөтүңдү кандай болуш керек, өзүңдү кантип упаковка кылышың керек, Эмне үчүн ар бир адам бренд деп айтам? Ар бирөөңүздөрдүн өзүңөрдүн өзгөчөлүктөрүңөр бар, минустарыңар бар, плюстарыңар бар. Плюстарыңарды аны прям момнтип чыгарышыңар керек, минустарыңарды билишиңер керек, ошонун үстүнөн иштешиңер керек да. Вот, продающий Инстаграм, кантип Инстаграмыңарды упаковка кылышыңар керек. Да хоть мугалим болсоңуз дагы репетитор болуп өзүңүздү упаковка кылып алып сатыңыз кызматыңызды. Англис тил мугалимисиңби, кайсы сферада мугалимсиң, өзүңдү сатышың керек. Кантип монтажды, эмне дейт? Кантип монтажды билемин дейт. Мен ушул жака сабак салып коем. Ошол жактан билсеңер болот. Мен Заткан Жусуповдун Жаш өзгө курсунда 1-потокто окугам. Ошондон бери өзгөрүпсүз. Рахмат, 5 жыл декретте отурдум, Айсара. Мне кажется, я все навыки свои потеряла. Өзүмдү кантип колго алууну билбей жатам дейт. Вот, Айсара, почему вы не зарегистрировались? Вы сейчас учитесь, да, хотя бы 1000 сомго окуп атасызбы Жаш өзөгүндө? Экранда көйнөктөр эле турат дейт. Так, Айсара айым, даже үйдө отурганда дагы отуруп калбаш керек да, аял өзүн өнүктүрүп туруш керек. Сөзсүз түрдө окуп, чөйрөгө кошулуп, аракеттенип. Мисалы үчүн менин жумушум мына онлайнда үйдө отуруп ушинтип иштейм. Бирок мен тупой болсом, мээмде пусто болсо, мага ким келет эле? Заткан Жусупова доходу менен мен менен 50% бөлүшөт беле? Суроо бергилечи өзүңөргө. Жок. А мен үйдө отура бербестен өнүгүп аттым да, окуп аттым, күнү түнү окуп аттым, курстарды алдым. Мына менин байлыгым, бул менин китептерим, дептерлерим, всё. Монун баары дептерлер мына. Менин миллиондорум, менин байлыктарым менин мээмде. Турабы? Мен мээмди эч ким урдай албайт. Эгерде силер дагы мээңерге вложение кылып, осознанно, аң сезим менен окуп, аракеттенсеңер, бул силердин өнөрүңөр. Мен мисалы үчүн боенгонду билбейм. Араңарда аябай сонун боенгон айым бар болсо, мен барып туруп өнөрүн урдай албайм. Мен үйрөнүп, аракет кылышым мүмкүн. Турабы? Демек, биз өнөрдү күчөтүшүбүз керек. Сатканды үйрөнүшүбүз керек, сатуу менеджери болгула, SMM болгула, мобилограф болгула, психология жакса окугула азыртадан аракеттенип. Ошондо дагы эмне үчүн психологдор 300 миңге, 500 миңге, миллионго окуп келип алып өздөрүн сата албай атышат? А сатуу бул эң жакшы жаңылык, сатууну үйрөнсө болот. Мен деле төрөлгөндө эле сатуучу болуп төрөлүп калган эмес. Мен деле мен вообще орус мектепти бүткөм. Кыргызча сүйлөп, кыргызча блог алып барам. Кыргызча сүйлөгөн сайын ошончолук көп акча келет. Өзүмдүн ата тегимди, өзүм атымды кабыл алганда, канча жыл Белла Стелла болуп жүрдүм. Мен только офлайн эле сатчумун, кийим Дордойдо онлайн сатып көргөн эмесмин. Онлайн сатып баштаңыз эже. Ошол эле аракет, хотя бы на тройку баштаңыз, отличница болбойлу, ошол эле телефонуңуз менен Инстаграмды баштап туруп эле күнүгө и так отурасыз ошо контейнерде. Бизде момундай новинкалар келди деп рилс сала бериңиз, сторис сала бериңиз, группа ачып алып, WhatsApp'тан статус кыла бериңиз. Элдер азыр ушинтип статустан көрүп, группадан көрүп туруп эле заказ кылып, доставка менен алдырып калышкан. Онлайнде перевод кылып. Заман өзү ошондой болуп калды. Заткан Жусупов менеджер болсом, эгер силер өзүңөр окутасыңар, ооба, мен өзүм окутам сатуу менеджерликти. Өзүм менин сатуу менеджер эң күчтүү акула менеджерлерим дагы болот. 7000 сом, 15000 сомдук курстардын айырмасы эмнеде түшүндүрүп бересиңерби дейт. 7500 сомдук бул только сатуу менеджерлик, 15000 сомдук бул сатуу менеджерлик, ROP и SMM.
SMM. Өзүңөр үчүн, өзүңөрдүн бизнесиңер үчүн окусаңар болот. Өзүңөрдүн бизнесиңер болсо деле биздин практикаларга кошулуп, эл менен сүйлөшүп, адам эл менен адам болот. Адам адамдар менен адам болот. Чөйрөгө кошулуш керек. Чөйрөдө жүрүш керек, катышып, сүйлөшүп, адамча коммуникация кылганды үйрөнүш керек. Адамдардан отказ алганды үйрөнүш керек. Отказ алган сайын эмне үчүн мен отказ алдым деп өзүнө суроо берет. Если детский позицияда болсо, отказ алдым деп ыйлап жатып калат. Эгерде взрослый позицияда болсо, отказ алдым эмне үчүн деп суроо берип, өзүнүн үстүнөн изденип баштайт. А биз билебиз, детский позицияда акча жок. Биз балдарыбызга 100 сом, 20 сом эле беребиз. Эгерде чоң аял болуп туруп эле детский позицияда болсо, демек ага чоң акча келбейт. Кичинекей май акчалар келет, анысы да токтобойт. Эгерде берекеси жок болсо, ооба өзгөрүпсүң, мен да ошону айтайын дегенмин дейт. Ооба, бүгүн да кичине мындай жазанып келген жокмун, албетте, бирок ички дүйнөмдүн өзгөрүүсүн айтып атсаңыздар керек. Ооба, өзгөрдүм, өтө өзгөрдүм. Жашоо өзү талкалайт экен деп койбоймунбу? Жашоо бат эле өзү тарбиялап коет экен. Албетте, бирок билимдин күчү чоң. Билимдин күчү өтө чоң. Билим алып, тынбай окуй берсе, мен да буюрса кыздарымды дагы 16 чыккандан кийин дароо эле ушул психологиялык билимдеги багытка, цифровой психологияга жөнөтөм. Я надеюсь, что ал убакка чейин мой учитель будет, да. Өзүнүн жашоосу үчүн жөнөтөм. Мен өзүм трансформация бере албайм да жакындарыма, бир туугандарыма. Мен андай онлайнда көбүнчө тууган, бир туугандарым менен иштешпейм. Мага трансформация эме деп келсе, продюсерле деп келсе, окуучуларын же башкаларды берем. Биз өзүбүздүн жакындарыбызга бере албайбыз андай трансформация. Ошон үчүн биз ушинтип сөзсүз түрдө эме кылышыбыз керек, көп CapCut'та монтажды билемин дейт. Ооба, мен CapCut'ты, андан сырткары Captions жана башка нерселерди дагы сиздерге көрсөтөм. Монтажды өзүңүздөргө дагы жөнөкөй эле, эң жөнөкөй жалпак тил менен баардык нерсе болот. Биздин курста окуйм, жылдыздым дейт, жазылдым дейт. Айсара дейт. Айсара, мен абдан кубанычтамын. Келиңиздер, айымдар, активдүү болобуз, мага суроолорду бериңиздер. Эмне суроолор бар силерде? Жашооңуздарда эмне болуп атат? Кандай жумушта иштесем болот, мисалы үчүн, балким силер бир кандай региондо жашайсыңар. Сөзсүз түрдө кыздар, азыр ким силерди группага кошту, ссылканы берди. Менин сатуу боюнча сабагыма кошулуңуздар. Бул онлайнга кадам деген сабакка да кошулуп коюңуздар. Жана албетте дароо командага кошулуп, дароо сатып иштеп баштайм десеңер, сразу биздин командага кошулуу именно сатуу менеджерлик аркылуу. Так, андан сырткары давайте суроолорду бергиле. Бизнесиңер барбы? Разборлорду кылалы. Эмне үчүн сатпай жатасыңар? Силер өзүңөр көрүп атасыңар, именно команда менен 700 сатуу, кымбат сатуулар 1000 сомдук, 100 миңдик, 200 миңдик сатууларды кылып жүргөн экспертмин. Мамилеге бекеммин. Заткан Жусупова менен 5 жылдан бери иштешип келе жатам. Демек, бул эмнени билдирет? Стабилдүүлүк, стабилдүүлүк. Психологияга келгенден бери кыйкыра албай калдым. Иллюзия саткым келбейт. Кыйкырып, монтип, миллиондор деп айтпайм дагы, айткым да келбейт. Потому что мен осознанный, чоң адамдар менен иштешким келет. Наоборот, чындыкты айтам да. Правду говорю. Бирок чындык көбүнө жага бербейт экен. Адамдар иллюзия окугусу келет экен. Курс баасы канча? Менеджер болуп катталсам дейт, 7500 сом турат курс. Бир жума окуп туруп, күнүнө Zoom'дан 2 мал, 3 мал дароо жаздырылган курстар, сабактарды алып туруп, дароо командага иштеп башташыңар керек. Служение людям кылышыңыздар керек, мындайча айтканда. Служение людям кыласыздар. Менеджер, сатуу менеджер болосуңар. Анан сатуу менеджерлик жаздырылган курстар көрөсүңөр. Андан сырткары Zoom'дан дагы практика. Аудио практика, клиентке, бирөөң клиент, бирөөң лид болуп, лид деген эмне? Лид деген каалайм деп баарыңар менеджермен сүйлөшкөнсүңөр. Мына бул деген жагылып өнүп, изденип, командага кошуласыздар. Анан албетте кураторлорго Заткан эже өзү дагы сабактарды өтүп турат, өзү дагы аларды клиенттерди түрдө кураторлордун Заткан Жусупова өзү да кураторлор мына сабактарды окуп турушат өздөрү дагы. Постоянная работа. Жана албетте биз менен тыгыз байланышта иштешүү дегенди билдирет. Так, суроо бериңиздер, айымдар. Мен сиздерге бул жакта азыр сатуу боюнча сонун
бир сонун эмен бар эле. Азыр мен таап берейин силерге азыр. Айта бериңиздер айымдар. Микрофон включать этип мага суроо берсеңиздер болот. Мен пока силерге азыр Саламатсызбы? саламатчылык Мадина. Кандайсыз? Мен баягы 12 потогуңузда окуган элем, ушу сатуу менеджер боюнча. Ошол окугандан кийин менеджер болуп иштедим. Сизге чоң рахмат. Ошо окуганым үчүн иштеп кете алдым да. Анан дагы өзүмдү көп жерден издегим келет да. Анан дагы сиздин командаңызга кошулуп, анан сиздин ошол сабактарыңызды окуп, мен деле Instagram упаковка кылып, дальше мындай бизнес алып кете аламбы? Ошол жагынан да ойлонуп, ошол жагынан да кыйналып жатам да. Мындай баягы менеджер курсун сатып, менде дагы сиздерден окуп, сиздин командаңыздан көрүп ошентсем болобу деп. Баягы бир адам Мадина, колунан келген 2 адам колунан келет дейт го. ооба, колуңуздан келет, эмне үчүн келбейт? Насаатчылыкка келиңиз, мен сизге өзүңүздүн сатуу менеджерлик курсуңузду ачканды үйрөтөм, курс ачасыз. Курсуңузду ачып кантип туура сатууну үйрөтөм, өзүмдүн 5 жылдык тажрыйбам менен профессионал продюсер болуп чыгасыз мендей, насаатчы болуп чыгасыз. Ооба, ошол сизден окугамда прям мындай позитивный узаткан эже эле ошол болуп аябай сонун өткөн да 12 потокто. Мен ошону окугандан кийин ишке кирип, уже бир жумада адашпасам, бир жумада 25 000 сом таптым да. Классно, Мадина, куттуктайм сизди. Анан дагы ошо изденип, анан ошо сиздин эмнеге Кундуз айымдын окуган курсумду эмнеге Кундуз айымдын командасына болбошум керек деп кайрадан сиздин эмеңизге командаңызга кошулгум келип жатат да. Сиздин окуткан Мадина, мага окушларыңызды жеке көрүп. катка жазып койсоң, WhatsApp'та номерин билесиң го, мага жазып койсоң болот. 0554. Мен номериңизди таппай койдум, жазсам эле менеджеримин деп жооп берип жатышат да Кундуз айым. Мен азыр бул жака өзүмдүн номеримди жазып коеюн, мына 0554. Биякта көргөндөр эле алсын. Сүрөтүм менен көп эмелер бар болуш керек. Бул менин жеке номерим. Анан ушул жактан сүйлөшсөк болот. Анда жазып коем, Өсүш керек. Мага жазып койсоңор болот. Азыр мен эртеден кечке ушундай сабактарда отурам, сабак өтөм, колум бош болушу мүмкүн, голосовойлорду уга албайм, ушинтип сабактардамын. Ошон үчүн мага текстово четко жазсаң, мен экөөбүз сүйлөшсөк болот. 10 мүнөт акысыз консультациям бар. Ооба. Караңыздар, сатуу бул адамдын муктаждыгын жаап турган продукт сунуштоо. Жазаңыздар, активдүүлүк көрсөтүңүздөр, айымдар. Сабак акысыз, бирок силердин мага болгон обратный энергияңар, бул кайтарым байланышыңар, бул отзыв жана стористерди бомбить этсеңер, мен силерге ыраазычылык билдирем. Силерге көп нерсе дагы белектерди берем. Макулбу? Белектерди берем, сонун консультациялар бар. Номериңиздерди калтырсаңыздар болот чатка. Бул жакта менин жардамчым бар, менеджерим бар. Ошону дароо Zoom бүткөндөн силерге консультация айтып беришет, кандай болот, сиздин ситуацияңызга эмне сунуштасак болот и так далее. Мен командам силер менен 24 саат бою кызматта. Анда эмесе кеттик, айымдар. Сатуу бул адамдын муктаждыгын жаба ала турган продукту сунуштоо. Сатуу 2 кадамдан турат. Адамдын муктаждыгын жаба ала турган бир нерсе берүү, керектүүлүгүн, муктаждыгын андыктоо. Эгерде сиз азыр бизнес баштайм, сатам деп турсаңар, адамдарга азыр эмне керек деген суроо менен суроо бериңиз өзүңүздөргө. Мен азыр күн суук болуп атса, эшикке чыгып алып дарбазадан купальник сатсам, менден бирөө алабы? Албайт. Элге ал кереги жок. Демек, элге азыр эмне керек? Плащ, пальто, кожаный куртка, косуха, эмне мода болуп атат? Туурабы? Тренд. Элде эмне спрос болуп атат? Мен каалаган нерсени сатам эмес, элде эмнеге акча төлөгөнү даяр. Сен элге кызмат кылсаң, эл сага акча бергенге даяр болот. Эмне үчүн мага Жалал Абадтан, Оштон, Лейлектен өмүрү көрбөгөн адамдар келип акчаларын салышат? Эмне үчүн? Себеби элдин муктаждыгына жаба алган бир нерсе бар болсо, сөзсүз түрдө эл берет. Туурабы? Ошон үчүн элге кызмат кылганда, элге пайдалуу болсоң, качан сен пайдалуу болосуң? Бияк пусто болсо, өнөрүң жок болсо, же билим жок болсо, эмне бере аласың? Демек, окуш керек, билим алыш керек. Туурабы? Сатуу мен силерге бул чоң тема, бирок мен силерге анча-мынча фишкалар менен бөлүшөйүн. Бул именно насаатчылыкта берген фишкаларым. Сатууда, насаатчылыкта, сатуу менеджерликте дагы сонун фишкаларымды берем. Насаатчылык ооба меники 2 ай кымбат турат.
бирок ошончо энергия, ошончо билим өзүм жандуу жетелеймин. Сатуу менеджерликти прям такшалып үйрөнүп алсаңар, силер өзүңөргө деле сатуу өмүр бою керек нерсе да. Бизнеске дагы, жашоого дагы и так далее. Дальше караңыздар. Сатуу 5 тийиштен турат. Ал эмне? Касание деп койсок болот. Биринчи касание да. Мисалы, арктоо, же болбосо кандайдыр бир именно адамдарга керектүү нерсе. Экинчиси бул адамдарда сөзсүз түрдө, мисалы үчүн мен базарга барып туруп, бул көйнөк канча турат десем, азыр кое турчу, мен баасын билейин, же болбосо азыр кое тур, мен азыр деген сурап келейин, же болбосо кое турчу, туруп тур, мен туалетке барып келе калайын десе, мен күтпөйм, мен кетип калам. Туурабы? Туура. Демек, биз келдиби кардар? Дароо сүйлөшүп, ооба мынча көйнөк, бул көйнөк бархатный, Италиянын бархатынан келген, бул көйнөктү кийсеңиз сиз тойдо эч кимде жок көйнөк кийесиз, баасы момундай кийип көрүңүз. Адам менен сүйлөшүп сатабыз. Демек, сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек. Былтый отура бербей. Адамдык сапат. Когда ты честно, продажа это есть забота и любовь. Когда ты продаешь, ты заботишься. Мисалы үчүн честно айтышың керек. Эжеке, сизге что-то бул жакшы жарашпады, давайте мону көрүп көрүңүз. Сизге бул эметет экен. И ты когда говоришь, бул деген эже мындай түлөй берет, андан көрөк мону кийсеңиз, эгерде балаңыз, эмчекте балаңыз бар болсо, отуруп туруп келин болсоңуз, анда мына боо сизге деп прям от душинский совет берсең, ал сага 10 жолу келет, дагы да келет, ыраазы болуп жүрөгү менен кетет. Берген акчасына да ыраазы болот. Ошон үчүн это честные продажи. Не лишь бы пихать, а честные продажи. Өзгөчө дүкөн иштеткендер, өзгөчө постоянный кардар, мисалы үчүн жанагындай шейшеп болобу, көйнөк болобу, постоянный бир нерсе адамдарга сатсаңар, силерге бир кардар постоянный кардарга айланышы үчүн, ал адам бир разы болуп кеткен адам сага 20 кардар алып келет. Ошон үчүн биз өзүбүздүн адам менен сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек, элементарно. Адамдык сапат, бул дагы психология. Просто человечность, это и есть личный бренд. Түшүндүкпү? Ага. Мадина, сен еще бизге келип, мындай да, командама кошулсаң болот. Мага роб керек азыр. Роб болуп окуп, өзүң Ооба, азыр. ошо роб боюнча дагы түшүнүктү алдым да, ошо Болуп иштеп келбейсиңби? Да, мага как раз роптор керек. Насаатчылыкта келдиби, мен наставничествого келдиби, мен дароо роб менен сатуу менеджерлерин берем да, иштеп кет давай деп, саткыла деп. И мага азыр роптор дагы керек. Поэтому сен дароо роб болом десең, анда келсең болот. Мен насаатчылыктагыларга, мына азыр бизге запускадагы Заткан эже менен дагы мага жакшы дагы именно роб дагы керек болуп атат. Азыр мен цифровой психологияма роб керек. И постоянно роптор азыр спросто. Роптор спросто. Анан роб болгондо болгондо эле. Роб ошо 24 саат менеджердин үстүндө караган, толук маалымат берген, ошол боюнча, Ооба, сен анда роб болсоң болот, робко келсең болот, дароо иштеп башташ үчүн. Хорошо, анда мен сизге ошо жазайын, сиз менен түзөшөйүн. Хорошо, давай. Так, 3-чү касанияда эксперт катары сизге ишеним болуш керек. Мисалы үчүн, мен толук болуп турсам, кантип мен арыктатам силерди, кечирип койгула. Мен айтсам да мага эч ким келбеши мүмкүн. Кантип мен силерди тиги оймо чийгенди үйрөтөм, өзүм ийне кармаганды билбесем. Кантип тамактын түрлөрүн үйрөтүп повар болом. Сатуу менеджери боюнча. Ооба атам. Сатуу. Продаж. Так, түшүндүк, Демек, касание, 3-чү касание бизде өнөр болуш керек. Көрдүңөрбү? Өнөр болуш керек. Лоялдуулук, эксперттүүлүк, ийгиликтүү сатуунун негизи. Да, это прям база, лояльность и экспертность. Эгерде сиз мугалим болсоңуз, англис тили, орус тили, немис тили мугалим болсоңуз, сизде эксперттүүлүк болуш керек. Демек, өзүңүзгө болгон ишеним, бир нерсеге өнөрүңүз болуш керек. Ошондон деле курс жаратсаңыз болот, репетитор болсоңуз болот. Инстаграмыңызды упаковка кылып алып, дароо эле курс сатып кирбей, репетитор болуп, мындай насаатчылык ачып, 1ден, 2ден, 10 000, 15 000ден алып окутсаңыз болот. Мектебиңизде иштей бериңиз, бирок Инстаграм аркылуу хотя бы 50 000, 30 000 кирешеге чыгып баштасаң, дальше 100 000, 200 000ге көтөрүлө аласың. Акырындык менен. 5 жыл мурун менин насаатчылыгым 15 000 сом турчу. Азыр менин насаатчылыгым 96 000, 180 000 турат. Элестеткиле, мен эле асмандан түшүп калган жокмун да.
5 жылдын ичинде ошончо окудум, результат берип, клиенттер менен иштешкенге жараша, такша алганга жараша опыт пайда болот. 5 жылдык опыты бар врачка барабызбы же жаңы келген врачка барабызбы? Туурабы? Мен кайсы врачты тандайм? Повар болсо, мисалы үчүн, опыты 5 жылдык опыты барбы же жаңы үйрөнүп келгенди тандаймбы? Демек, бул опыт, биз тажрыйбаны сатып алабыз. Туурабы? Эгерде сизде мугалим болсоңуз, мисалы үчүн, школдо иштесеңиз, иштей бергиле мектепте. Инстаграмыңарды упаковка кылып алып, пайда берип баштагыла. Ал нерсе ютубта деле акысыз, силер кыргызча сүйлөп, өзүңөрдүн аудиторияңарды табышыңар керек, аракет кыла бериш керек. Reels чыгаруу бул тиш жуугандай эле да мен үчүн. Азыр элдер көрүп, видеону көрүп, азыр ушундай заман, мына онлайндын заманы. Азыр мына 1 сааттан бери сабак өтүп атабыз. 1,5 сааттан бери. Сонун, билим алып атабызбы? Билим алып атабыз. Арка жакта турсичен, майкачан, төшөктө жатып алып, тамак жеп алып деле билим алып атасыңар. Демек, онлайндын заманы болуп атат, 5-чи тиш бул касание, убакыт. Анан караңыздар, эң акыркы тема болсун, сатуу бул деген, сатуу бул өмүр бою керек. Сатуу эч качан модадан чыкпайт. Бизге өмүр бою керек нерсе. Мен, мисалы үчүн, азыр барып силер көз жумушка кирем 30 миңге, 40 миңге десеңер, өзүңөрдүн билимиңерди, убактыңарды ошол акчага баалап барасыңар. Ошончодон ошончого чейин иштегениңер силерге ошончо акча төлөйт. Онлайн дагы өздөштүрүп, силер аракеттенип, кошулуп, аракет кылышыңыздар керек. Макулбу? Сатуунун 4 этапы бар. Бүгүн мен силерге сатуу жөнүндө айтайын. Бизнесиңер барбы, өзүңөрдү сатасыңарбы, как в кавычках өзүңөр билимдериңерди сатасыңар же кызматыңарды сатасыңар, салондо иштейсиңби, кызматыңды дагы упаковка кылышың керек. Мисалы үчүн, мен азыр кашыма мастер издеп атам, силер менен акырында кашка мастер издейли, ошондо мен силерге айтам. Карагыла, сатуунун 4 этапы бар. Адам маалымат алмайынча силерден сатып албайт. Маалымат алыш керек. Экинчи этап бул салыштыруу. Биз баарыбыз аялбыз го мына. Базарга барганда биринчи эле көйнөктү биринчи контейнерден албайбыз, согласитесь? Так, дагы айланып көрөйүнчү, дагы көрүп көрөйүнчү деп кетебиз, Мен деле ошондоймун. Демек, конкуренттериң менен сени салыштырат любой адам. Ошон үчүн биз өзгөчөлөнүп турушубуз керек. Биздин өзүбүздүн башка баалуулуктарыбызды табышыбыз керек бул жакта. Туурабы? Салыштыруудан именно кардар бизди тандаш үчүн баш тарта албаган сунуш биргизип үйрөнүшүбүз керек. Бул көйнөктү алсаңыз, сизге бул жоолук белекке. Муну алсаңыз, сизге боо кулон белекке. Товар болобу, курс болобу, кызмат болобу, дайыма ушундай кичинекей бонустарды, белектерди кылсаңыздар болот. 3-чү этап бул каршылыктар менен дароо иштөө. Мисалы үчүн, көйнөк сатасыңбы? Жок, бул көйнөк деген аябай мындай мени мындай көрсөтүп коет экен, бул көйнөк мындай экен десе, сиздер ошол каршылык менен да иштегенин үйрөнүшүңөр керек. Айтышыңыздар керек. Бунун плюстары мындай, минустары мындай деп угуп атам. Не болду? Хорошо. Да. Каршылыктар менен иштөө. Каршылыкты жаба албасаңар, сата албайсыңар. Канчалык каршылык көп болсо, мисалы үчүн, кээ бир адамдарга 1000 сомдук курс кымбат, кээ бир адамдарга 10 миңдик курс кымбат, кээ бир адамдарга 100 миңдик курс кымбат, кээ бирөө мисалы үчүн 500 сомдук кымбат деши мүмкүн, каршылык всегда болот. Ошон үчүн каршылыктар менен товар сатасыңбы, кызмат сатасыңбы, канчалык каршылыктан качпай каршылык жаба алганды, туура каршылык жаба алганды билсең, ошончолук көп сатуулар жасай аласыздар да. Мен өзүмдү пример кылдырайын. Мисалы үчүн, мен офиске чоң телевизор алайын деп барганда, Жунхайга барып, арзан телевизор алат элем десем, хорошо, арзан мына монча турат, 37 миң условно. Бул болсо мына 70 миңдик деди. 70 миң, мону эле алам десем, 70 миңдик Малайзиядан, бирок сиз мынтип ушинтип баннерлерди, слайдтарды чыгарып алып, окуучуларыңарга окутсаңыз болот деп айтып атат. Көрүңүздөрбү, мен менен спорт жетпей, баалуулугун айтып туруп, мага 70 миңдик телевизор сатты. Көрдүкпү? Демек, мен барсам, жок, бул арзан телевизор, муну алба, бул сынып калат, же болбосо мындай деп мен менен урушуп, спорт жетип, клиент всегда прав. Спорт жетпей, бирок ошону уга билип, өзүн сунуштай алган, баалуулугун жеткире алган сатуучу дайыма сата алат. Даже кымбат сата алат. Эгерде сатуучу үчүн 100 миң сомдук курс кымбат болсо, ал сата албайт эч качан. Ошон үчүн бул мышление, ой жүгүртүү. Эң биринчи сатуу менеджерлерде адамда мышлениеси өзү үчүн кымбат болсо, өзү да сата албайт. Ошон үчүн өзүнө биринчи сатыш керек, баалуулуктарын.
Сизде азыр товар бар болсо, сата албай атсаңыз же өзүңүздү сата албай атсаңыз, билимиңиз күчтүү болуп, демек сизде окуш керек, үйрөнүш керек. Өзүңүздү уялбастан тартуулаганды, баалуулуктарыңызды таап, балким низкая самооценка, дагы башка нерселер болуш керек. Опыт алышыңыз керек. Макулбу? Опыт алышыңыз керек. 4-үчү этап бул сатып алуу. Согласитесь, акча салып атканда силер жүрөгүңөрдөн монтип акча чыгарып аткан, бул дагы оңой эмес. Силер ишеним берип атасыңар. Элестеткилечи, силер акча которуп атканда кандай сезимдер менен, кантип монтип ишениш. Азыр көчөгө чыгып бирөөдөн 100 сом сурап көрчү. Бербейт эч ким сага 200 сом, 100 сом бербейт эч ким. Ош базарга барып сатып көрдүк го курс. Онлайн сатыш оңой экен. Онлайн оңой сатылат. Силер ошону үйрөнүшүңөр керек, өздөштүрүшүңөр керек. Даже биздин командага кошулуп үйрөнөсүңөрбү, зато опыт, өнөр силерде калат. Заткан Жусупованын, Кундуз Таштанованын командасында окугам деген нерсе бул өтө сонун нерсе. Жана акыркы нерсе бул кардар силерге бир нерсе айтып атканда, возражение, каршылык айтып атканда кошулуу. Это не значит, мисалы үчүн, силерге кымбат экен десе, анда бар те арзандан барып ал деп эмес. Силерде кымбат экен десе, эмне дейсиздер? Только сиз үчүн кантип кошуласыңар? Мен мунун арзан эмес экенин түшүнөм. Мен сиз именно сиз акча үйдө отурган айым болгондуктан акчаңызды үнөмдөгүңүз келип атат, мен сизди түшүнөм. Бирок деп туруп анан аргумент айтышыңар керек. Бирок зато сиз Кундуз Таштанованын, Заткан Жусупованын командасына кошулганда силер 1000 сомдук курстарды, 5000 курстарды, 15000 курстарды, 150 курстарды сатууга мүмкүнчүлүк аласыздар. Силерде көп мүмкүнчүлүктөр болот. Силер дароо профессионалдардан, жеке бренди күчтүү, онлайнда 5 жылдан бери жүргөн айымдардын командасына кошулуу бул чоң сыймык. Биз өзүңүздөр айтып атпайсыңар, 5 жыл мурун сени көргөм, момундай болгон деп. Демек, рынокто стабилдүү 5 жылдан бери иштеп келе жатсак, биз менен иштешүү бул стабильность. Өзүңөр эле кетип калбасаңар. Анан аракет, анан сатуу. Аракет бул призыв, аргумент. Бул шектендүүлөрдү жок кыла турган нерсе. Аргумент бул сын пикирлер, отзывдар, кейстер, результаттар. Мисалы үчүн, бул жакта кандай десем, аракетте бул жака еще биз мындай эмени айтсак болот да. Эгер биз конокко адамдарды чакырбасак, баарын чалып, чакырбасак, бизге эч ким келбейт. Демек, биз адамдарды чакырганды, туура призыв кылганды, адамдарды топтогонду үйрөнүшүбүз керек. Бул навык. Мен дагы муну өмүр бою окуп келе жатам. Бул нормалдуу көрүнүш. Хорошо? Бул нормалдуу көрүнүш болуп саналат. Эми азыр болсо сиздердин суроолоруңуздарга жооп берейин. Бул тема өтө чоң, бирок бизде убакыт ченемдүү болгондуктан мен так, сатуу менеджеринг курсун анан роктун окуйм. Рокту дейт. Роб. Кийин окуйм го дейт. Ооба, сатуу менеджерликти 7500 пока окуп, сразу командага кошулсаңыздар болот. Номер калтырсаңыздар болот, дароо Zoom'дан кийин дароо байланышат сиздерге кыздар. Ооба, өзгөрүпсүң, мен дагы ошону айтайын дегем дейт. Так, фон дейт, iPhone. Туура дейт. Так, мага кандай суроолоруңуздар бар? Микрофонуңуздарды күйгүзүп, видеоңуздарды күйгүзүп суроо берсеңиздер, мен да сиздердин жүзүңүздөрдү көрөйүн. Мага суроо бар болсо, келиңиздер, суроо жооп кылалы. Суроо жооп кылалы. Кундуз эже, сизге жазып койдум WhatsApp'ыңызга. Ооба, мен сабактан чыгып жооп берем, макулбу? Хорошо, күтөм. Кандай суроолор бар, айымдар, келиңиздер, суроо бериңиздер. Чатка жазыңыздар. Эфирден сырткары суроо берсе болобу деп сурайын деген. Болот. Мен баягы цифровой психологияга кызыгам да, анан өзүм 11-инде төрөлгөмүн, анан двойкалар мындай психологдор болот деп беришет го, бирок өзүмдө эч кандай сезбеймин да. Ошону Толук датаңыз кандай? 11-12-1995. Негизи мен азыр бул жакта разбор кылгым келген жок, себеби дегенде сиздин аркаңыздан дагы да көп заявкалар түшүп баштайт. Мен ким депчи, анан вы скрытая двойка же, вы не совсем двойка, скрытаясыз да, поэтому
Здесь миссияңызды да карасак болот и так далее, да. Мен баракчаман карасаңыз болот. Миссияңыз 2 экен, 35тен кийин, возможно, пойдете в эту сферу. Миссияңызда 2 экен, 2 экен. Тренерствода аракет кылыңыз, иштеңиз, жакшы сонун нерселер бар экен, билим жетишпейт экен, энергия, дисциплина жок экен, акчаңыз жок экен, окей? Давайте, поехали дальше. Кандай суроолор бар мага? Бизде мына 15 сентябрда башталат сатуу менеджерлик курс. Так, Жашоо өзөгүндө окуп аткандар 19-унда сиздер менен жолугушабыз. 19-унда отелде, Бишкекте 12-ден баштап 6-га чейин только Жашоо өзөгүнө кураторга жазылгыла списокко мен келем деп 19-унда отелде жолугушуу болот. Жандуу разборлор болот, реалити разборлор болот. Талдоо чебери болом дегендер 19-да келсеңер болот. 20-сында особнякта ретрит болот, 20-сында особнякта ретрит болот. Анан 1-октябрда бизде талдоо чебери болом, психолог болом, мастер разборов болом, Азаткан Жусуповдай болом дегендер талдоо чеберине келсеңиздер болот. Кураторлорго жазылгыла, сөзсүз түрдө консультацияга жазылгыла. Сентябрдын графигин айттым сиздерге. Окей, жакшы окуучулар бар. Бул жакта ошон үчүн ошону да камтып кеттим. Мага кандай суроолор бар? Бериңиздер, айымдар, келиңиздер. Акыркы 5-10 мүнөттөй убактыбыз калды. Уялбаңыздар, чатка да жазсаңыздар болот. Менеджерлерге да кайрылып консультация алсаңыздар болот, консультацияга жазылсаңыздар болот. Мага, Затканжеге и так далее, да? Саламатсыңбы? Кундузка кандайсың? Жакшысыңбы? Манда Жакшы, кечиңиз. жакшы. Баягы кыргызда сөз бар го, түңүлбөгөн индем түнүндө сүйлөшүп турат болуп. Мен Жашоо өзөгүнө да катышып алдым. Мен ошо ретритке катышкым келип аткан. Жашоо өзөгүндөгүлөр биз жөн эле платный жок эле бара берсек болобу же болбойбу? Ошол акча жагы бир аз эме болот. Ошол суроо. 19-уна келиңиз. 19-унда бесплатно кылып атпайбызбы? Только Жашоо өзөгүнө. 19-уна келиңиз. Макулбу? 19-уна саат 12-ден баштап, 12-ден баштап 6-га чейин болот. Орун бар, ошого прям эрте келип жазылып алыңыз, болду. Ой, микрофонуңузду өчүрүп алдым, кайра күзүп коспу. 19-унда келсеңиз болот, 19-унда келсеңиз болот. 20-сында особнякка төлөнөт, повар жалданды, биринчи тамак, экинчи тамак, ошол особняктын арендасы бар да, ар бир башка акча алат экен, ар бир кирген башка. Ошон үчүн ал жака биз эч нерсе албайбыз. Аренда, тамак, ошол жагы эле. 6000 сом турат. Сиз андан көрө ниет кылып 19-да келиңиз, 19-на катышыңыз, макулбу? 27-синде да барабыз, кайра? Эме, выпускной болоттон да, 27-си. Сентябрдын Сентябрда выпускной болот, келесиңер. Мен анда жазып алышым керек экен, 19 барышым керек экен. 19-дагы адрести куратор айтат. Чужой адамдарга болбойт, только куратор айтат. Макулбу? Макул анда. Рахмат, чоң рахмат. Алла разы болсун. Кандай суроолор бар мага дагы? Так, айымдар, суроолор барбы? Мага суроолор жок болсо, анда биз сабакты аяктасак болот. Бүгүнкү эфирден көп пайдалуу нерселерди алсаң. Мына Наргиз эже, Назира эже, сатуу менеджерликти окудуңуз го. Эмне алдыңыз, айтып коюңуз. Канча жаштасыз? Эмне болуп келип калдыңыз? Айтсаңыз ошону. Сатуу менеджерин окудум. Мен анда ооруп жаткан убакта мага аябай жумуш керек болду. Мен негизи жалгыз бой аял болгон үчүн мен көчөгө чыгып иштешим керек эле. Анан ден соолугума байланыштуу мен төшөктө жатып калганымда жок дегенде сатуу менеджерин окуп, мен ошол жактан онлайн акча табайын деп окугам да. Мен деле ошо кечтүүдан алып окудум. Чындап жанымда акча жок эле, бирок кечтүүдан алып окудум. Аябай жакшы сонун результат алдым. Кечээ Жашоо өзөгүндө Кудайга шүгүр сонун сатуу кыла алдым. Аябай сүйүндүм. Сатуу, мен андай сатуу болот деп ойлогон эмесмин, бирок аябай сонун бир 20 жакын адам саттым да.
кардарды кең эме кылып сүйлөшө алдым. Мурун коркуп берчү сүйлөшкөндөнчү. Ал коркпой сүйлөшүш керек экен да. Коркпогондо гана болот экен да. Анан мындай ичиңе сызып, мына азыр звоночсем эмне дер экен десең, сөзсүз түрдө каршылык көрсөтөт экен да. Анан баягы эме лид келгенде сразу мага лид келгенде сразу эле прямой чыгып аттым да. Эң көп прямой чыккан жакшы экен да. WhatsApp'тан жазып койгон болбойт экен. Эң көбүнчө ошо прямой чыккан аябай жакшы экен. Сразу алышат. Чыкканда анан сүйлөгөндө Канча жаштасыз эжеке? Канча 50 жаштамын, Кудай буйрса мына октябрда 50-гө толом. 50 жашта болуп дагы сатуу менеджер болсо болот бекен? Ооба, болот экен. Мен өзүм менеджерлик аябай кызыкчумун да, кандай адамдар менеджер болот экен деп анан сатуу менеджери реклама чыкканда ошондо ооруп жатсам да болбой ошо кештидан эч кимге айтпай, балдарыма да кыздарыма да айтпай кештидан алып туруп сразу окудум да. Анан секин кийин убагы келгенде балдардан алып төлөм кылып анан эме кылдым. Командадан чыкпаңыз. Как раз таки Изаткан Жусупованын курстарында сизге окшогон эжекелер, апалар келет. Алар менен сизге окшогон менеджерлер сүйлөшөт. Алло деп алло деп акча табасыз анан. Аракет кыла бериңиз. Азыр жаш өзөгүн. Биздин командабызда каласыңар ушул эме сатуу менеджерин окуйсуңар деген аябай жанталашып аракет кылгам да, болбосо ушунда төшөктө жаткам да. Анан мен ушуну командага алыш үчүн окугам да, чындап. Окуп чыгып кетсем мен кантип иштейм депчи. Ооба, бизде командада калгандар. Алыш үчүн мен аябай ыраазымын. Силердин командаңарга кошулганга ыраазымын. Аябай чексиз шүгүрлөр болсун деп сыймыктанып отурам. Азыр көп нерселерди үйрөнүп алдым. Кудайга шүгүр, эми буйрса эми дагы эмеге трансформацияга, талдоо чеберине сатуу кылам деп даярданып атам. Талдоо чеберин цель коюңуз. Талдоо чеберин сатам деп цель коюңуз. Мен да ошо Талдоо чеберин сатып, чоң рахмат айткым келет да ошо. талдоо чеберине катышам деп цель коюп атам да. Ооба, ошону цель коюңуз. Талдоо чеберинин, биринчи талдоо чеберин сатып, өзүмө алтын цепочка алам. Сиз деген өзүңүздүн максаттарыңыз үчүн сатасыз, биз үчүн эмес, өзүңүз үчүн сатасыз. Өзүңүздүн максаттар үчүн иштейсиз, туурабы? Ошон үчүн максатты четко коюңуз. Алтын алам же айфон алам деп еще айфон алам, алтын алам деп. Поэтому давайте ошондой цельди коюп туруп иштеп баштаңыз, ошондой сатуулар жасайсыз. Анан билиңиз, чоң чекте сатуу максат жазып атабыз го жаш өзөгү сабагында. Ошону жазып атам, ошо кеңири жазгыла дегенде мен бир күндө атайын талдоо чебери деп эмне кылам, мен канча акча табам, мен кантип иштейм, мен ошолдон тапкан акчамы кайра мен мынанча кирешеге чыгам, мен да элге окшоп 5000ден 3000ден сатам деп ушинтип кеңири жазып эме кылып атам да, максатты ошентип коюп атам. Всё, деньги акча максат келет. Ошо могу досуң менен же эже сиңдиң менен сүйлөшкөндө эле кадрдар менен сүйлөшсөң сатуу болот экен да. Андай окуп баягы кээ бирөлөр болот го, окуп антип мындай титиреп, коркуп, андайда сразу баягы келген ниеттерди эле уже билип калат экен да, бул уже сата албайт экен. Койчу анан көрө окубай коеюн дегендер болот экен да, көбүнчө ошол типтерден. Мен да ошо башында ошентип коркуп жүрдүм, кийин ошентип сатып жүрүп, акыры уже үйрөндүм да, кантип сатканда лид катталат, кандай болгондо депчи. Сонун, Мадина, сонун. Эми өсүүгө убакыт келди, карьерный рост. Сен эми бизде көрдүң, биз менен иштешүү дайыма туруктуулук. Негизи эле мен Кудайыма шүгүр, Кудайым ден соолук берсе, биздин проекттер дайыма болот дегендей. Ошондуктан роп бол, роп дайыма востребованный профессия. Андан кийинкиси продюсер бол, кааласаң именно роп болуп, андан кийин продюсер болуп, наставник болуп, именно проекттер менен иштейм десең, өзүң курсуңду чыгарам десең, дал ошол нерсе ошол нерсе албетте, пожалуйста. Насаатчылыкта именно курс ачканы дагы үйрөтөм, курсуңду ачып, өзүңдү дагы дароо роп дагы болуп иштеп, өзүңдүн курсуңду ачып, продюсерликте кызмат кылып иштешүүгө дагы баардык албетте шарттарды, командамды дагы менеджер болобу, дизайнер болобу, эмне жактан болсо командамдын дагы кызматтарын дагы коштолот насаатчылыкта.
Ошон үчүн албетте ооба маалымат алсаң болот. Кыздар байланышат, мага да жеке жазсаң болот. Мага чейин да кыздар сен менен консультация өткөрөт. Жана албетте роп болом десең, анда сатуу менеджерликке. Эгерде азыр именно баштайм десең, сатуу менеджерликке келип, роп кызмат катары роптон дагы аябай жакшы сатуулар жасап, анан насаатчылыкка дагы келсең болот. Эми бул жактан азыр консультация эметкенде өзүңдүн ыңгайлуу, сага ыңгайлуу нерсени дагы тандасаң болот. Жана менден жеке консультация албетте бул жактан да. Жаздың, ооба көрдүм. Все. Рахмат сага. Ошондо биз Берсем урушат болобу? элеңиз да коркпогула депчи, аябай урушат элеңиз да. Силер корксоңар уже билип калат лидер титиреген депчи, аябай коркуп. Ошондон кийин сүйлөп мындай кандай десем, сөз байлыгың да өсөт экен, адамдар менен сырдашып, сүйлөшүп, ал адамдын оюн уга билсең, сатуу болот экен да. Анан ал адам сөзүн укпай эме кылбай эле өзүңдүкүн баттыратып, шатыратып окуп берсең, ал сатуу эч качан болбойт экен да. Мен ошону түшүндүм да, сизде ошо урушат элеңиз өзүңөр үчүн давай кыздар делайте депчи, ошондой мындай атаандаш иштерчи, окушуп ошентип анан окугам да, ошондо. Азаматсың, ооба, албетте атаандашы болуу жерде кыймыл аракет болот. Сатам, иштейм деген айым, ал 4-тө туруп дагы балдардын баарын тамактарын жасап, үйүн баарын жыйнап коюп, момнтип отурат. Созвонго иштеп, баарын кылып, дисциплинада болот да. Каалоо болсо, желание болсо, неважно, айылда жашайбы, шаарда жашайбы, 10 баласы барбы, кайын журту менен жашайбы, мага неважно, главное иштеш керек да, аракет кылыш керек, и все. И мен силерге ыраазычылык билдирем албетте, себеби менин энергиямды тандап, мени тандап келгенсиздер. Я своих никогда не бросаю, өзүңөр эле кетип калбасаңар. Вот. Поэтому калгыла, аракет кылгыла, иштегиле сөзсүз түрдө, унчукпай койбой, аракеттениш керек. Аракеттин аркасында баардык нерсе жатат. Эмгек кылыш керек. Үйдө отурсаңар да, мына биз Мадина менен көрүшө элек, каякта жашайт деле билбейм, онлайнде иштейт, аракет кылат. Ошол. Мага суроо берем деп атасызбы, Асель айым? Ооба, суроом бар эле да. Өзүм менеджерликти окуп бүткөнмүн, бирок сизден эмес. Азда иштеп атам. Анан ушу роп менеджер болуп, карьерный рост кылайын деп жүргөнмүн да. Сизде окуп, анан роп болсом болобу деген суроо берейин дедим эле. Ооба, сиз бизде как раз таки вот роп, анан сатуу менеджерликте келсеңиз, дароо эле роп болгондо мен роптордун жанына кошумча жардамчы кылып да кошом. Биздин запускарга кошупасыз, көзүңүз менен көрөсүз, чек кандай болот, биздин планеркалар кандай болот көрөсүз, ичине аралашасыз, наблюдатель болосуз. Где-то ошол ропко балким жардамдашыппы и так далее. Плюс мен насаатчылыгыма дайыма күчтүү психологдор, нутрициологдор, байерлер, эксперттер, продюсерлер келгендиктен аларга дайыма команда менен камсыз кылам да. То есть аларга команда берем, роп берем, сатуу менеджерлерин кошо берем. Өзүмдө кимден эмне кызмат алсам баардыгын дагы телефондорунан берген учурларым болот. То есть мен менен насаатчылыгыма келген эксперттериме дагы керек роптор, жана албетте биздин проекттерге дагы роптор сөзсүз түрдө керек. Демек, карьерный ростко кааласаңыз, дароо роп болгуң келет десеңиз, анда бизге как раз кошулсаңыз болот. Азыр мен основной командамда обученияда роп, Тинькофф банкында роп сатуу бөлүмүн башкарган. Может, видеодон көрдүңүздөр, CRM системаны өзүмө киргизип аткандыктан, Орус мырза дагы, андан сырткары дагы менден чыкты Reels. Именно ошол кызматтар менен, бизде бүт таблицалар менен профессионалдуу түрдө полностью обучение, өзүмдүн командамдын дагы обучениясы, аларда дагы иштөө кандай болуп атат, ошонун баардыгын дагы кыздар көрсөтүшөт, өзүмдүн ропторум дагы сабак өтөт, мен да өтөм. И бизге дароо, мисалы үчүн, Асель айым, бизде келер замат дароо өзүңүздүн дагы профессионалдуулугуңузду дагы сатууларга да кошулуп, бизде ошо цифровой психологияны дагы багытында да сразу иштеп баштайсыздар. Мен даже айтып атам бул жакта өзүмдүн робумду сатуу менеджерликке келер 15-нен баштап эле иштеп баштагылачы, жакта уже тутуп атышат элдер, вообще жан койбой атышат депчи. Поэтому дароо иштеп өзүңүздү көрсөтүп, бирок сиздин мага менин сизге болгон эң биринчи кеңешим психолог катары өзүңүздү ошондой обученияга келгенде өзүңүздү көрсөтүңүз, жакшы мамиле түзүңүз мен менен, чөйрө менен, потому что сиз менен любой убакта кызматташып, иштешип, сунуш киргизгенге эң биринчи бул мамиле. Андан кийин коммуникация, мамиледе болуу, адамдар менен сүйлөшүү, өзүңдү көрсөтүү, кандай гана жагдай болбосун өзүңдүн не терять лицо, бренд, мындайча айтканда. Анан албетте карьерный рост болсун. Мындай да, негизи сиз өсүүнү кааласаңыз сөзсүз түрдө да
роптукун да үйрөнүп келип өзүңүздү көрсөтүп, сиз артка кетпейсиз, ал акчаны киреше менен актайсыз, чыгасыз да плюскачы. Но суть в том, что сиздин эң биринчи максатыңыз ошол келип адамдар менен таанышып, сүйлөшүп, ошол жактан проекттерди алып иштеп кетүү өзүңүздү. Анан менде, ошол эле Заткан Жусуповада, даже Заткан Жусупованын запускарына бир эмес экиден роп, эки командага бөлүп эки роп менен иштешүү менин планымда бар. Себеби менде өзүмдө азыр эки роп, эки команда менен иштешип атат, экөө жарышып иштейт. Ооба, ошондой конкурентность болуш керек. Бул ошондой эки командада, эки роп менен, эки команда менен иштеп аткандар бар. Жанагы Заткан Жусупованы өзүңүз көргөндөй Жаш Өзөгүндө окуп атсаңыз, мына 700-800 сатуу болуп атса, демек бизге действительно бир эмес даже эки ропко чейин керек. Азыр дагы бизде ошондой высокий чек, средний чек. Анан сөздүн ачыгы, ропко мен ишенишим керек, өзүнүн порядочность, өзүнүн мындай аракетин көрсөтүп, профессионалдуулугун көрсөткөндө сөзсүз түрдө сонун болот. Анан азыр сатуу менеджерлер, роптор дайыма востребованный, эң востребованный, элге действительно керек болгон кесиптер болуп атат сатуу менеджерлер. Ошон үчүн сөзсүз түрдө байланышыңыз, менин номеримди алсаңыз керек. Менеджерлер дагы байланышат сизге, кандай эмне болот, кандай эмне кылабыз, ошолорду дагы көрсөңүз болот. Кошулуңуз группа эмебизге, командабызга. Чакырам албетте, өзүңүздү канчалык жакшы көрсөтүп, жакшы сатуулар кылып аракет кылсаңыз, албетте биз менен иштешүүгө минимум наставничество дагы эксперттериме берүүгө мүмкүнчүлүк болот. 100% жумуш менен камсыз кыласызбы, гарантия барбы дейт. Ооба, биздин проектке кошулуп атпайсызбы? Менин курстарым сатасыз, Заткан Жусупованын курстарын сатасыз да. Канча күн окуйбуз дейт. Канча күн окуйсуңар? Бир жума окуп туруп, экинчи жумада уже момундай адамдар менен номерлерин алып, WhatsApp'тарга чыгып сүйлөшүп баштайсыздар, отказ аласыздар. Кээ бирөө унчукпай коет, кээ бирөө эч нерсе дебейт. Это нормально, это рост. Мен өзүм ошондоймун. Мага бирөө жаза берсе унчукпай эле жооп бере албайм, потому что ушинтип сабакта отурам, жооп бербейм, унутуп калам, ачып туруп көрбөй калышым мүмкүн, машинада кетип бараткан болот. Это не значит, что мен сени игнор кылдым. Это не значит, что мен экспертти жаман көрөм. Мен экспертти сүйөм, сени тааныбашым мүмкүн. Просто мага кайра жазып туруш керек. Только бир күндө 10 жолу эмес, бир күн, экинчи күн, үчүнчү күн, то есть жазып, адамдар менен сүйлөшүп, эми бул жылуу жумшак үйдө отуруп алып иштеп аткан жумуш болуп аткандыктан, ооба, оңой жумуш эмес. Эл менен иштеген оңой бекен? Эл менен иштегенде чарчап калышың мүмкүн, сүйлөшөсүң, бирок сенде телефон менен сенин тилиң анан мээң керек болуп атпайбы, туурабы? Поэтому мисалы үчүн балдарды таштап коюп, реализатор болуп 20 миңге, 30 миңге иштегиче суукта кечке туруп, магазинде барып иштеп, администратор болуп иштеп, аны көрүп үйүң жаныңда отуруп алып ушул карьерный росту баштасаң болот. Минимум сиздин ошол төлөнгөн акчаңызды как минимум актап иштей аласыз да. Болгону албетте аракет каалоо керек. Аракет керек, каалоо керек, аракеттениш керек. Кээ бирөө өзүн дисциплинага алып келиш үчүн, кээ бирөө өзүн сынаш үчүн, кээ бирөө өзү именно командага кошулуш үчүн келишет. Сабак сонун түшүнүктүү болду, рахмат дейт. Насаатчылык канча, бөлүп төлөө барбы насаатчылыкка? Ооба, бөлүп төлөө бар насаатчылыкка. Насаатчылыкка продюсер болом, курс ачам, же болбосо мына Заткан Жусуповадай айымдар келет, именно эксперттер. Продюсер жок иштейм, өзүмдү сатканды үйрөнөм, курс ачам дегендер келет. Бөлүп төлөө 6 айга чейин каралган, 100% рассрочка. Сатуу менеджерликке деле 7500'дү 3 ай төлөсөңөр болот, бөлүп төлөсөңөр болот. Процент аякта тоже 100% рассрочка. 7500'дү силер 3 айга 1 сом бронь кылбай туруп 3 айга бөлүп төлөө менен катып алсаңар болот, М-банк менен. Ошон үчүн сөзсүз түрдө байланышыңыздар, мага чыксаңыздар болот, ооба, албетте. Так, кандай суроолор бар? Бөлүп төлөө барбы насаатчылыкка дейт. Ооба, аны жеке консультациядан айтам. Мен номерим жаздым бул жака, ошол жака жазып койсоңор болот. Дароо мен силерди өзүм командама дароо өзүм номерим калтырдым окшойт. Только сразу чалмай жок. Вот мой номер. Айымдар, силерге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ар суббота сайын сиздер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын, ыраазымын. Силердин тандооңуздарга ыраазычылык билдирем. Билимиңер сиңимдүү болсун, ар дайым ийгиликтер жараткыла. Окуңуздар, окуган сайын өзүңүздөр көрүп атпайсызбы? Менин өзгөргөнүмдү айтып атасыздар. Бул эми башталышы гана, Кудай буйрса өмүр бою окуйм деген ойдомун. О, жаным, эмне болду?
Хорошо. Азыр баарыңыздарга бейпилтүүн, эрте жатып сабактарды көрүп аткарыңыздар. Өзүңөр үчүн 1 саат убакыт бөлүп көрүңүздөр сабактарды, артта калбаңыздар, аракеттене бериңиздер. Ошондо сонун ийгиликтер жаралат. Билими бар адамга эч ким тең эле албайт. Билимиң болсо, сен жашаш оңой да, жашоону жашаш оңой. Ошон үчүн 1000 сом деле мисалы үчүн магазинге кирип чыккан деле жок болот. Бир көйнөгүң 5000, 7000, андан көрө алып бир кийесиң турат. Билим алып, ошол жакта чөйрөдө ачылып, ошол адамдар менен журулуп дегенде, билим менен ошол жашооңузда кыйынчылык болуп атса, страдать этип атсаңар, билим аркылуу чыгып кет. Мен жашоомдогу бүт кыйынчылыктарды билим аркылуу, окуу аркылуу чыгам. Мен өзүмдүн кейсим десем болот. Аллахым ыраазы болсун, рахмат дейт. Баарыңыздарга рахмат. Сөз түрдө стористерди жазайбыз, аракеттерди кылабыз. Энергиябызды жоготпойбуз, бирөөнү осуждать этпейбиз, бирөөнү ушактабайбыз. Биз өзүбүздүн жашообуз менен алек болуп, өзүбүздү гана оңдоп түздөсөк гана ийгилик жетет. Мне некогда осуждать других, поэтому Кудайга шүгүр өсүп атам да. Кудайга шүгүр. Все равно, что там, чё там. Только өзүбүздүн жашообуз менен алек болуп, только сабак окуш керек, билим алыш керек. Баардыгы доступно, көп нерсе силерде колуңарда бар. Колуңарда бар нерсени силер баалабай атасыздар, айымдар. Аракеттенгиле, изденгиле. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Сонун сердечкаларды көрүп атам. Вау, какой классно, классно, классно. Такие сердечки классные. Назиреджи, давайте, работаем, работаем. Мен Кундуз, мен куратуранан роп болгум келип атат. Сен эмеде куратурдачы мен сопровождениени уже үйрөнүп алдым мен уже. Кечээки эме болгондо бардыгына кайра мен иштемеден кетишкенден кийин деле кайра сүйлөшүп аттым да. Мурункуларды деле кайра касание кылып сүйлөшүп эме кылып жакшы эле үйрөнүп алдым уже. Аракет кылсам болот. 2 талдоо чеберин сатыңыз, анан трансформацияга куратор кылам. Макулбу? Давайте. Чоң рахмат, макул. Жакшы салам да.